Биз саякпай да балайган жок. Ошол адамзатка келген бир чоң бир ошондой өрөбү да, адамзатка келген адамды ачык айтсам. Ал киши мындай мен көп ал киши жөнүндө көп иликтедим. Бул мындай тамга тааныган мисалы. Жана гонорар алганда чокмондор тартып койчу. Анан да ошол жанагы Ирандын маданият министри көрүп, анан айтматып экен, манасыңызды бир айтып бериңиз деген ошо көпүлдөтүп айтканда, котормочу которуп атпай, которбо. Мен түшүнүп атам деген экен да. Ошол жерде ыйлап таң калган ушунчалык таң калганда ширин тирүү библиотекалар бартпа. Биздин тарых жазылганга бартпа ушул сакталып калган. Ушундай да киши мен таң калып ушундай киши бар экенине таң калып атам деп айткан экен да. Эми ошондой ал миллиардтаган сап, миллиардтаган ошондой дүйнөнү, миллиардтаганда ошондой эмне деген дүйнө ал? Ошону айтып аткан. Ошонун баарын эс тутуп, аны ачык айтканда ал акылың менен, эс тутуң менен анын баарын сактай албайсың. Ооба, акылга мүмкүн эмес. Мисалы мен айтып атам, мисалы мен 1 саат күпүлдөшүм мүмкүн, андай мен акылың деле ага чак келбейт. Ал канча убакыт, канча жыл айтса деле, ошол окуяга кирип кеткен да. Ошол окуя ошол кыргыздын дүйнөсү. Ошол окуя ошол кыргызды кыргыз кылып турган чоң өзөк. Көрдүңбү? Биз ошого түшүнүш керек. Ал бир күпүлдөтүп айткан жок, ал сенин ким экениңди айтып атат. Сенин тарыхыңды айтып атат. Сен кандай болушуң керек экенин айтып атат. Сен кандай жүрүшүң керек. Сен кандай мүнөздө болушуң керек. Көрдүңбү? Ал паттек сен тарбиялап атат, сенин ким экениңди далилдеп атат. Жана сенин фактың бар, ошол факт ошол манас. Мисалы тек чет өлкөдөн издеп келсе, мисалы далилиң барбы, сен ушундай улуу эр экенсиң, сен момундай деп мактанып атасың, сен белгилериң барбы деп сурайт. Көрдүңбү? Анан сен белгилериң жок, сен дагы бир нерсе көр, белгилери сен салып бул манасчылар. Көрдүңбү? Сен сразу коркпой атасың, чет өлкөгө белгилериң барбы дегенде манасчылар бар. Ошо четинен бирөөнү кармап турду, четинен манасчы. Жаман жакшы сурасаң ошо белгилерин айтып берет да. Ошол тубаса бул сөзмөрдөн орун тубаса билимдүү. Четинен манас айткан жигитти четинен кармап сүйлөсөк, сен деңгээлде жаш балдар 60-70 жаштагы чалдардай сүйлөйт. Бул тубаса акылдуу. Ошолор жана казынаны алып жүргөн адамдар да. Элдин ошо кыргыздын казынасын кутун алып ошо манасчылар жана төкмакындар. Төкмакына жөн эле мынтип чыкылдатпайт. Ал айтып атканда ошо акылдын туу чокусун көргөзүп атат. Ал айтып аткан философияны айтып атат. Жөн эле супсак бирдемени айта бербейт сага. Эл укпай коет деп мындай ошол сөзүндө куту жок болсо, жана ыргагы жок болсо, мааниси жок болсо, анын акылынын деңгээли жок болсо, эл укпайт. Жакшы болбой калды. Жана Элмирбектер, жанагы мына Жеңишбектер айтып аткан, жырга болуп атпайбы? Энерге. Көтө төрт тарап төп келип атат. Ал манасчы, ал төкмакында манасчы. Төкмакын ал тарыхчы. Төкмакын этнограф, психолог. Ал өзүнчө мындай көп ошо көп өзү деле билбейт, көп нерсенин баарын өзүндө сиңирип жүргөн адам да. Ал көрдүңбү, эл алып коюп атпайбы? Жана ырдап атканда сен көрүп ошол азыркы заманды, мурунку заманды, ошол нартты, биздин каада салтты айтып атат. Биздин өмүр баянды айтып атат. Ал үчүн ошондой акыл деңгээли керек, билим керек. Ошондой акылың, деңгээлиң, билим болсо төкмакын боло албайсың. Жанагы белгиңер барды мына төкмакындар. Белгиңер барды мына комузчулар. Мисалы бул мына төк мына эң биринчи туу манасчылар. Төкмакын ана комуз четкен өнөр ээлери. Булар да өз деле түшүнбөйт. Мисалы мына комузчулар, мына бир күйүнү мисалы кара мото чечсе, ошол угуп турган комузчу, ошол жерде эс тутум күчү да. Мисалы 1-2 жылдан ошол баладай баягы кара молдо чет деле ошол күнү чет, ошол эмес бузбай четкен да. Бу каттан каласың. Мисалы мына төкмакын түгүнчө тиги токтол мындай айтты эле, ушул жерден токтоп жөтөл деле деп, ошол жерден жөтөл ушундай болду эле, ушул жерден суу ичти эле. Кайра улап айтат. Аны сен азыр компьютериңде бузулуп калышы мүмкүн ошондо. Ал муну эмне деген эс тутум? Мына манасчылар бир укканда жаттаган, кассетада. Ошол миллиардтаган сапты ошол көрдүңбү, ал таң каласың, эс тутумга дагы аны мындай сактай албайсың. Ал кантип сактап калган, муну аны загадка да, аны ошол үчүн айтып атпаймынбы, бул манас кыргыздын бренди. Биз ошону алып чыгып дүйнөгө мындай десек, окумуштуулар аны караламан эмес, окумуштуулар иликтеп, изилдейлик. Мана эмне болгон манас? Билет дейбиз. Ал чет өлкөнө кой, биз өзүбүз билбей атпайбыз манас десе, жана көрдүңбү, манас алам деп выставка кылбадыбы? Жанагындай көмө ошентип чиш алып чыгып, шөпөйтүп, бир кызда желмоңдон эмен тартып анан ошону кол чаап, ошо миллион сомдордо акча ойноп атат да. Ал чет өлкөдөн азыр эми манасты билип калды. Чоң окумуштуулар келип, манасына ошо сүрөттү көрсөң, уят болот, карап отурат.
байкуштар өзүңөрдүн касиетиңерди тааныбай жанагы ырым тамга силердики десе жок биздики эмес орток деп атпайбызбы. Сеники десе жок дегендей нерсе болуп калат да. Сен кимсиңсе мен эчтеке эмесмин деген кеп ошол аркылуу сүрөтөнөр ошон үчүн бул оюнчук анткени адам көрүп атат да. А сен бүтүндөй элдин ошол күчүн сен сүрөтөнөрүндө чагылдырып атканда бул чоң жоопкерчилик. Ойноп турган эме. Кылыч Карматов, Найза Карматов мынтип анан Коңурбайды жылаңач кылып жаткырып. Ал Коңурбайды дагы Саякбай атабыз сыйлаган. Көрдүңбү ошо ыргыта сайганда дагы Манас атабыз бул да бир элдин каны деп жана алгараны берип аткан. Жана кыргыздын айкөлдүгү да. Ошо душманына да карасанабай. Жана Атилла жөнүндө маалыматта да айтып атпайбы? Бул кагандык деңгээлге Атилла жеткен дейт. Себеби дейт, бул душманына да карасанаган эмес. Бул кыргыздын мүнөзү турат. Айкөлдү. Көрдүңүзбү? Кыргыздын айкөлдүгү турат. Биздин ошо дүйнөгө мындай айта турган нерселерибиз көп. Теңдик көз караш менен деңиз. Бул мындай сырттан да асылдуулукту кыргыз баалаган. Кыргыздан чыккан жана баатырларды, жанагындай ушул жишаналуу өнөрпоздордун баарын баалаган. Бул элдин казынасы катары баалаган. Бизге жана ак жүрөктөр ошонун баарын сыйлаган. Элдин камкорунда болгондо, мисалы, жылдап, айлап Манасчылар жөн эле Манас айтып эле жүргөн. Жанагы иштеп айлык алган эмес. Төкмө акындар элдин баарын кыдырып, эл аны каржылаган. Кадырлаган да, биз ошолорду кадырлашыбыз керек. Мына Кытайда азыр Манасчылардын баарын айлык берет. Өкмөттүн камкорлугунда. Ишин кандай айтсаң да ошол Манасчылык бүттү. Өкмөттүн камкорлугу туура болду. Ал ошол аркылуу бир Кытай эли да билимдүү, ошол аркылуу ошо Манастын ошол көр жанагы билимдеген жанагы күчүн алар пайдаланып атышат. Ошо мени чакырганда да айтты. Үч аким айтты да. Манасты дейт, Кытай эли аркылуу дүйнөгө биз таанытабыз. Кытай эли да. А биякта биз кол чаап жана Кылыч Карман, Найза Карман биздер уча жеп жүрөбүз да. Манас десем это сказка депчи. А тиякта Кытай эли таанып атат. Кытай уже ЮНЕСКО биринчи алар каттат. Канча убакыт өткөндөн кийин алар айтат, биз каттатканбыз дейт. Көрдүң? Сен эчтеке далилдей албайсың. Балким сен Манас үчүн маалыматың үчүн унчукпай калышың мүмкүн да. Ал дүйнөдө эң чоң баалуулук ошол элдин ошондо руханий баалуулугу. Ал жана экономика, жанагы техника, ал заманга ылайыктуу өсө берет. Аны каалайсың, ал сен билишиң керек. Мына сотканы билип атпайсызбы? Ал сен каалайсың, ал сен билишиң керек. Милдеттүү түрдө аны билесиң, билбесең аны окат кыла албайсың. Жанагы руханий баалуулук, аны жок кылып алсаң, аны кайра ордуна коюшаң кыйын болуп калат. Сен акчаң жетпейт. Өмүрүң жетпейт. Акчаң да өмүрүң да жетпей калат. Аны жок кылып койсоң, кийинки муну бир муун өткөндөн аны билбей калат да, ал башка элдин баалуулугу менен ырдап калат. Башка элдин, анда сен ошо эл жок болду деген кеп да. Элдин жана карманып турган өзөгү ошол өзүнүн баалуулуктары. Жана улуттук касиет, жана бүт жана өнөрлөр, улуттук кийим, эң улуттук тили. Ошо тилде жатат да. Бүт сырдын баары тилде жатат. Анан улуттук жана өнөрүндө. Именно биринчи жана көрөт, мына эң үчүн сүрөт өнөрү. Сүрөттөрүн архитектура, скульптура жана интерьер бүт бар келет. Ошол азыр сөзүн айтканда нөл болуп калган да, бизде бүт талкалап салган, атайын талкалап салган да. Анан улуттук музыка. Улуттук музыкага да маани берип коет. Жеңил жетип жана бирдемелерди тап, чет өлкөнү туурап кепка кийип алып, мунун баардыгы тең ал бизге жарашпайт. Жараша турган нерсени жасашыбыз керек да. Жана көрүн, жана башка жана өсө турган элдер, жанагы мына монголдор кетип, бул өзүн эски ыргаган. Ошол аркылуу мына Кытайларда көп жана өзүнүн музыка ыйлап атат. Ошол күйдө көп, кулагы менен угуп, көзү менен көрүп, ошончо улуттук калат өзүнүн графика, живопистеринде. Алар ошол түйүндө эми ачык айтканда дух. Ошол улуттун духун сактап калыш керек. Ошол менмин, мен бармын. Мен башымды көтөрөм деген кеп. Ошол улуттук колорит, улуттук дух. Эң маселе ачык айтканда дух. Улуттук аң сезим, эс тутум. Эгер ошол эс тутумду эле козгосоң, ал жанагы маселе жана барып биз барып акыл үйрөтөбүз, алдын ала алабыз, биз мында тарбиялайбыз. Тарбияланбайт, сен атаң кетең менен ит аткандай атат. Укпайт. Эс тутумун козгоп койсоң, ал кылбайт. Эс тутум козголгондон ал өзү тарбияланды, ал кыргызды ал ошол көрдүңбү, жанагы комузчу күй чертип атып эле, жанагы акыркы жанагы жетаке, мойтакелер, көрдүңбү, ал үлгү. Сен ошону көрүп эле, сен керек болсо жаманчылык эмес, жаман ойлонбойсуң. Ал ошол жүргөн турган жеринде ошол жерде аруу эл да, барган жеринде келип кеткен жеринде эл аны сыйлаган. Ал деген азыркы бийлик жанагы немени байлык топтогон эмес. Бүт акелердин байлык топтогон эмес.
Жанагындай жиптер менен 2 этаж үй салып жана байлыкман толтуп балдарыман бийлик алып андай кылган эмес. Анын көрдүм ал кемеңгерлик көбүн байкадым жана бийлер, бектердин көбүн иликтеп деметмин. Кызыкчылык элдин кызыкчылыгы болгон. Өзүнүн жеке үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы же кокуй менен балам бай болсун, балам тиги жок. Жанагындай жана алтын өзөк болгондо ошо чогулганда элдин кызыкчылыгын биринчи койуп сүйлөгөн. Эң биринчи элдин кызыкчылыгы. Көрдүңбү? Элим дейт. Ошо уруунун да кызыкчылыгы эмес. Ошо үй бүлө, урун, элдин жалпы кыргыз эли. Бизде азыр ошол нерсе жоголуп атат. Биринчи сен эмне көрдүң? Тиги жана чогулганда өзүнүн үй бүлөсүнүн кызыкчылыгы. Анан кокуй тиги балдарын, тиги туугандарын, тиги бийликти эле кокуй унчукпай калабы. Анан тияктын жүргөн. Ошон үчүн Кыргызстанда мен могу санжыранып өткөндө, жана Шыдапбек хан болуп шайланганда, аны аксакалдар шайлаган. Аны эмнеге шайлаган? Ал эмнеге таянган? Ал Кишанага таянган. Акыркысы ошол болуп келгенде ал ошол жана Кара Чаар жолбор, эки жолборс деп атпайбы мен санжыра төлөктүр. Ошол аксакалдар эки бектин башын чаап, анан тиги вазирлерге айтат, эл чогулганда анан мен чыгам дейт. Ал Кишанага азыркы закон менен эл ишентирди, аны соттош керек болчу. Ал Кишанага тиги тияктын мыйзамына баш ийди. Анан эл чогулганда аксакалдар шекшеген. Көрүп багалы дейт. Андан кийин анан маселени чечет дейт. Анан көбү чыгарат, биздин бектер түртүп барып даңгыттарга жардыралы дейт. Кое тур дейт. Көрүп багалы андан чечет. Аксакалдар айтат, эл эмес, аксакалдар бар, анан чекшейт да, бул жөнөтүлгөн жок. Бул жөнөтүлгөн жок, биз элинип калчу дейт. Анан эл чыкканда аксакал деген анан жалгыз 16 бир 17 бала экен. Тартмасын сүйрөп чыкты дейт, автодон бери жөө берген да. Анан ал бала келсе, мамлекет жоюлуп бараткан болот да. Элдин баары салыктын баарын салып, эки бет аксакалдарды укпай калган дейт. Салык салып жыргап аткан дейт да. Чаңдап мамлекет жоюлуп, эл кыйналган, чачырай баштаган дейт да. Анан ошонун баарын көрүп, анан эки бет ал өзүнүн кызы эки беттин башын чаап, тияктын эмеси менен аян алып. Аян дегенде азыр жомок болуп калды. Ал ошол акыйкатка ишенет, чындыкка ишенет. Сен законуң эмес, азыркы мыйзам бар. Акыйкатка, чындыкка ишенет. Ошон үчүн элдин кызыкчылыгы эки беттин башын чаап өлтүрүлгөн. Аксакалдар болуп карап тургандар чыкканда, анан ошол чыккан аксакалдар эң биринчи эки жолборс көрдү дейт. Кишанада эки жолборс көрдү, андай эки ажыдар көрдү. Андай караса алып карап шашынып астынан учту дейт да. Ал илгери көз ачып карап турганан караса жанында Манас ата турат дейт. Санжыра төлөктөр мен ойлоп таптым, төлөк төлөкөн жазып атат. Ал ошол санжыранын өрттөшкөн. Анан Манас ата ат куласында турганда аксакалдар, Аксарбашым, аны деле таанымы жок. Ушуну хан кылып шайлаган да өлгөн бекти өзүнүн малын союп көмүп таштаган. Анан айтат, Шыдапбек хан болгондо айтат, эң биринчи кошоматчылар жам болду дейт. Кошоматчылар чогулуп кетип башын чапкан. Элдин кызыкчылыгы, жеке кызык. Ал кошоматчылардан чогултуп алып кайра элди жемек да. Алып кетип кошоматчылардын баарын жам болуп башын чапкан да. Ал ошол элдин кызыкчылыгы менен акыйкат, чындык менен элди башка. Ошондо 25 жыл кыргыз өнүп өстү дейт, мамлекет күттү дейт. Кыргыз ошол акыйкатка, чындыкка, адилеттикке гана баш ийди. Башка нерсеге баш ийди. Ошол жана уңгу жол деп атпайбыз, как раз уңгу жолдо ошол кыргыздын ошондой дүйнө таанымы турат. Бул жерде түйүндө ошол акыйкат бар да, акыйкат. Ошол Манаста ошол боонбар чоролор да. Булардын баары Манастай болгон баатырлар бүт бар дейт. Булардын баары ошол акыйкатка баш ийди. Манастын ошондой касиетине баш ийди. Ошол үчүн тиги ким жанагы керек болсо муну Канеке энебиздер атып салмак. Жана кум аякты бак десе, жана бүпүр бычык кылып жана буйругу жана тайганды көрдү, куйругу жүнү жок бак. Чагарап коюптур. Чокко күйгүзүп алып анан ошону кабырга сындырып кетип баратканда Канеке куугун түшүп барат. Барып жанын тартайын деп атканда алып карабышы көргөн. Канеке энебиздер көз ачып, ошондо Кара Чаар жол болсо, чолок көк жалаарыстан ажыдар 40 чилтени колдосу көргөндөн кокуй дейт. Мен муну өтүсөм оңгой калам, бул бир кылымда жараткан, бул адамдан ошондой немеси турат деп. Ошол жишанасын карап. Эгер бул жишанасы көрүнбөгөндө, мен моңдо чүз айтканда, ошондой улуулугу, касиет болбогондо, жөнөкөй адам боло Канекени 40 жоросу менен атып таштамак. А кыргыз ошо жишанага маани берип аткан. Мына кийинки жанагы бүт бул Байтик баатырдалар, бүт баатырлар атаса, баарын ошол колдоочусу болгон. Мына Жан Карашталалы, бүт жанагы Балбай баатырдалар, бүт баатырларса колдоочусу болгон. Жанагы Жан Караштагы тиги кимге бата бергенде ошол ийниндеги жолборс Байтик өтүп кетти деп атат. Тиги Байтик баатыр тиги кимеге
тиги Кеминге барганда, Жантайга барганда да көрүп, колдоочусун көрүп атат. Булардын баары, ал ошол айтып атат, Байманаттардын баары көзү ачык болгон. Сыйлаган эмнеге келген деп. Көрүп Байтик Баатыр барып, ал бизде мындай ачык айтпайт. Эмнеге келген ал билген. Көрүп жанагы эмесин көрүп, бул элге кызмат кыла турган эр азамат экен. Деп ана кетээринде ошо бул күзүндөн аны айтып атпайбы, мен эми сапарым карыды. Кетейин. Ал азыр күз балса ана соодалашат элек. Гүлүңдү бер канчага сатасың деп. Ал отурган аны тартуу кылып атат. Көк шалкыны тартуу кылып. Көрдүң, ошону алып кетип атат. Көрдүң, ал ошол баалап атат. Азыр биз кокуйтуп катып калмаган. А кийинки Шабдан да барып атпайбы? Яка жанагы Өзбекке келет. Ошондо Шабдан да айтат, эми биз мындай эмеде бул ат ошо күлүк аты болгондо тиги Өзбек ошону сурап баралы. Сен атың элге мында жайылсын. Деп аны сурап келет да Шабдан. Өзбекке да бирдеме айтайын. Эгер макул десең айтайын, макул айтпайм. Ай, Баатыр, айт дейт да. Аны ушундай атыңды, күлүктү сурап келдим десем. Ай, мен баламдан сурап, баласына тартып, баласы кирип келип айтып атты, ушундай бул Баатыр атты сурап келсе, ата менден эмне сурайсың дейт. Аны өзүңүз эле бере бербейсиз. Анан тиги байек айтып атпайбы? Ай, мындай алтын дайындап коюп, ошону ошол атка мындай сатып алалы. Жок, мен аны алтынга сатып алганда мен сарт эмесмин деп атат. Көрдүңүзбү? Ошо бир байталдын тезеги экен. Ата менден сурабай эле бере бербейсиз дейт. Шабысындырбай. Көрдүң, эчтеке албай койгондо албайм дейт. Мен сарт эмесмин алтынга сатканда. Бериңиз, сурап келсе бериңиз дейт. Берген да. Илгери ошо наркка баш ийген. Азыркылар соодалашат эле да. А тиги ким Байтик барганда тигини соодалабай туруп берип атат. Анын ошол эмесин көрүп, жанагы Таластан келатканда да Байсейит чоң агасы. Бул эми баягы Салбардын баласы болгондо. Ал касиетине. Кичүү иниси келсе тура калып атты. Байчы өлүм. Ал илген Салбардын баласын эмне тура калып атасың? Жок дейт, мен иним ал эл башкарат. Анын жишанасы ошондо айтат, муну колдосу Жолборс. Жолборс кирип келгенде тура калып атпайбы? Кыргыз ошол сырттан баалаган. Көмүскө жагандай. Ошол карап ошону көрүп, ошол агасы, улуу агасы тура калып, сыйлап. Кыргыз көрдүм, ол асылдуулукту баалаган да. Ошону төргө турган. Көп санжыраларды карасам, эми ушуга маанилүү, жанагы алакчын деле жаш баланын тиги эмеден келгенде көрүп, түн ичинде карасам нур чыгып атканы көрөт да. Мурат ага. Жанагы сарулардын бии. Карап көрүп, алып айтып атпайбы, жанагы ак сөөктөрдүн баары көз ачык. Барынан караса бала жана чаарат менен уктуп атканы көрүп, жаш бала. Кемери курун чече коюп, белгилеп коет, бул меники деген кеп да. Анан ошол жаш бала улам кирген сайын, ал билтеген сарулардын бии да тура калчу экен. Жаш бала. Кемпири да, ал жаш балага сен эмне тура калып атасың? Айтпай коет да. Жок, эмне аласың деп. Анан өлүмдү көргөзөйүн деп анан төөнөк күчү ай талпак акын төөнөп коет. Анан баягы жаш бала келип тура калып шыбырылып кетти. Атаңдын менен болбой калды, айтайын. А эмне болду? Эмнеге тура атасың дейт. Анан колдосу Жолборс экен. Ошондон тура калып. Ошону өз баласынан артык көргөн да. Кыргыз ошо жишанага маани берген. Анан көп эле могу баатыр бар, бүт эле жишанасы бар экен. Бабайдыкы деле жана беш баатыр бүт окуялар баары жишана менен чечкен да. Хан шайлаганда да бул эл бийлеген адамдардын баары тең ошол касиети болгон. Туубаса билимдүү болгон. Туубаса жана мына акыркы жана кыргыздарда айтып калды, аксакалдар айтып калчу, кыргыздарга 2 жолу кут келди дейт. Эмне болуп кут келсе, биринчи жолу Касым Тыныстанып келгенде кут келген. Ошондой лидер келген да, кут келген бизге. Анан экинчиси кайсы? Экинчиси Исхак Расаков келгенде, ошондо кыргыздар кут келген дейт. Алар өмүрүн сайды, бирок кыргыз биз мамлекет күтүп кеттик да. Анын ошол алардын эмесин, билимин, алардын касиетин биз мына жыргап жүрөбүз да, сүрөт чардап жүрөбүз. Биз аларды баалай алган жокпуз. Эки көрдүм, ошол билген көз ачасы 2 жолу кут келди. Касым Тыныстанов менен Исхак Расаков. Исхак Расаков булар туубаса лидерлер. Биз ошону да көтөрө албай калдык да. Ошол сактай албай. Ошолордун баары тең жана Кусейин Карасай көрүп калганда, ошолор менен кошо камалып, ошондон айтып берген да, ошондо кыргыздын каймагын шыпырып салбады деп. Ошондо ошонун азыр кесепети тийип атат. Ошондо каймагын шыпырып салганда, ошолор элди сактап калат эле да, туткасы. Ошолордун мана алып калып, анан аяка кесеси жок адамдарды алып келип, ошону азыр ошондон бүт кыйналып атканбыз ошол. Алардын кызыкчылыгы башка. Ошонун баарын Айтматов жана чыгармада жазып атпайбы? Жана Маңкурт. Маңкуртта түшүнүш керек, ал көркөм чыгарма, ал бизге айтып атат.
жоламанга тиги жана башчысы келип айтат, келип айтып атпайбы, токош бер курсагын тогузуп коюн айтып атат. Азыр жанагы аял келет, ал сен тамагыңды тартып жейт, атып сал деп жаңы келип атпайбы. Ал энеси. Ал келип ай сен жоламансың, атың Дөнөнбай. Сен укпайт. Ал сен ай сен кыргызсың, сен укпайт. А тиги токош берип койду, курсагы тойду. А сен атып атат, энесин атып атат. Анткени ал ачка карап да, энесин атып салып атат. Бул жерде пат текст көрдүң, бизди айтып атат. Маңкурт болуп калдыңар, көзүңөрдү ачкыла. Энеңерди атпагыла деп атат. Көрдүңбү? Бу жерде өтө Айтматовдун гениалдуулугу ошол кыргыздын оңгу жолун билген. Кыргыздын ошол баалуулуктарын баарын ал өзү ошол Саякбай менен жүрүп, жана саяккерчилигин, бүркүттүн сырын билген. Жанжы ал генийлик ошол генийлерди көргөн да, ошол генийлер көп жүргөн, гений болуп калган да. Анын чыгармаларынын баардыгы да бул гениалдуу нерсе. Ал эмне үчүн дүйнөсүнүн баары окуйт? Ал эмне үчүн миллиардтан Кытайдан Айтматов чыкпайт да, генидей эле кыргыздардан чыгып атат. Бул ошол көрдүңбү? Ошол Айтматов ошол өзү кыргыздын ошол жанагы уламыштарын, кыргыздын ошол жанагы окуяларын угуп жүргөн киши да, ошол генийлерди көрүп, кулагы менен угуп, көзү менен көргөн, ошолор чыгармага жараткан да. Ошол гумандуулугу, ошо дүйнөгө окуп аткандыгы, ошол энергия бар да, мындайча айтканда. Ошол жөн эле кыргыздын жашоосу, кыргыздын дүйнө таанымы, кыргыз кандай сүйлөгөн, кыргыздын мындай бийиктигин көрүп атат да, кыргыздын маданиятынын бийигин, көз карашын, мүнөзүн. Жана Танабайда жанагы Гүлсарыны таптаган саяпкер. Аны азыр саяпкерлер окуса, ал Айтматов саяпкерби деп ойлонот да. Бүркүттүн жана Кашкырдын жана Илбирстин дагы ошол эмесин, ички эмесин окуп атат да. Бу жерде ошол жана силер айтат, кайып жана Айтматов түшүнгөндө ошол нерсени. Ошону эгер Айтматов болуп чыгармаларын жаратпай кетсе, биз балким кемтик болуп калмак. Мисалы далилдей албай калмакбыз. Бирдеме биз мондайбыз дегенди айттым, далил Айтматов чыгармасында турат. Далил Айтматов дүйнөдү тааныйт. Далили бар да. Далил ошол Манасты биз тааныта албай атабыз. Биз бул жерде ал башкел биз күнөөбүз. Башкелге ал кызык эмес. Мисалы мына өзбектер деле көрүп, билимчү да. Өзбек тилин биринчи орунга коет. Мисалы сен барсаң, ал өзбекче сүйлөшүң керек. Өзбек сени сыйлайт. Эгер барып орусча аңчы укпайт сен. Бу жерде жана улуттук баалуулук деген нерсе турат. Ал жерде нацисттин тиги улутчул деп атпайбы? Ал мисалы казактар да баштады. Мында башка элдердин баары өзү сыйлаган элдер эң биринчи өзүнүн тилин сыйлайт. Көрдүңбү? Жана азыр мына Илтеген империя менен согушат, Украина өзүнүн тилинде сүйлөйт баштайбы. Өзү сыйлагандык. Ал сен башка эл ал кызык эмес ал. Ал бир эл өзүн сыйлаш. Мында Америка кийинки да булар барсаң англисче сүйлөйсүң. Американын кызыкчылыгы мен 5 ай жашап келип көрдүм, Американын кызыкчылыгы турат. Анан Токой жана жерлеринде бүт мыйзамды коюп койгон. Мондой жерлерде акырыт айтат. Токтоп аны пипилдет эки жакты карап аны өтөсүң. Светофор жок. Жете аркырап айдап атпайбы? Мусул чичип кетип атасың. Мусулду мына Илтеген Токойдо бир мусул көрбөйсүң. Мыйзамды ошондой эмени коюп койгон да. Ошол жаныбарлардын баары жүрөт, өртөк жана кастын баары жүрөт, сенден коркпойт. Атпайт, атсаң бир секунд келип сени камайт. Кыргыз ошондой жашаган да. Жана тоон бузбай ат деп атпайбы? Жаныбар жөн эле көзгөлдү аткан эмес. Ошо карганын жана текелерде узун текелер карып жана эң слабыйлар чуркай албай калды, ошону кармап, ошону гана аткан. Тоон бузган эмес. Жана эмелерде бүт ошол көрүп жаратылышты дагы курт кумурскадан эле бүт жылан келсе ак чачып. Ошондой чоң улуу маданият ал бир эле жылда жаралбайт, кылымдардан жаралган. Чоң ошо дүйнөлүк азыктанып, ошондон азыктанган да тигилер. Аны азыр айта албайбыз. Алар кайра бизге үйрөтүп атат. Көн проект кылып мондай болгула, токойлорду сактабагыла, мусул таштабагыла, кишиге кыянатчылык кылбагыла деп көт. Эми бизге үйрөтүп атат. Биз ошол нерселерди билчүбүз. Аткара эле келгенбиз. Азыр мына өзүбүздүн балабызды кече күнү биздин өзүбүз кызык тартыштады. Мунун баардыгы тең ошол өз улуттук жана уңгу деп атпайбы? Уңгуну билбегендиктен. Ошол эс тутум жоголгондуктан маңкурт болуп калгандыктан. Көрдүңбү? Айванды да ата албайсың да. Мен дагы көп нерсе айтайын деп, бирок ал нерсени кыргыз жазбаган нерсени жасай баштадык. Биз кыргызды дүйнөгө, азыр ушундан сак болуш, кыргызды дүйнөгө шек кетирип, жаман нерсе менен реклама кылып атабыз. Бул өтө, мунун баардыгына биз күнөөбүз. Кайдыгерлик. Жана андай кылып атат, эч ким ошол аксакалдар бар айткан жок. Кайдыгер да, сүйүнөт, атыпса туура кылыптыр. Кайдыгер да, элдин жана сабатсыз деп аткан ошол кайдыгер. Көп немелердин баары жасап атат, ошого биме ал өкмөт эмес, эл тарбиялаш керек.
эл ошо уктап калган да. Элдин ошо эгидин да мелик десем эс тутум. Эс тутум жогонгон да. Акылың бар, акылыбыз бар. Ушу акылдыбыз. Бизнес кылып атабыз. Мына азыркы байлар эсибиз жок да. Азыр тойлор окуш башталды байкап. Той күнү айланан чыгып учат атышып, жылкы союп, уят. Тиякта баласы оорлуу. Тиякта билим жок. Бул түбү бул билимсиздик. Бул элдин сору да билимсиздик. Жана айтмак чыгармада жана Танабайдын көрүптүр. Танабай өзү да билимсиз да. Аялы да билимсиз. Көрүптүр, колхоздун коюн бар, багып атышат. Көрүп барам. Башкармага кокуй ал башкармада партторго айтып аткандан сен укта, сен кимсиң деп атат Танабай. Танабай согушка катышкан. Ошол эл үчүн канын төгүп келген. Анан аны кулдан жаман иштетип атат, кой бактырып атат, аны кемпири дагы башкарма менен айтышпады. Ал чындыкты айтып атат. Бул парторгдун эмне кереги бар деп атат. Бул зыяндан башка пайдасы жок болот. Мындай иш кылбайлы десе, көрүп, парторго сабатсыз да келип анан жок деп алып, зыян эле кылып атат. Түпкүл мамлекет талкаланды. Ошондон айтып атат, ошо Танабай аркылуу парторго айтып, тиги киши айтып атат, арабанын 4 дөңгөлөксү 5 дөңгөлөк эмнеге кереги бар. Башкарма жок, бул парторг айткан бул туура. Туура эмес нерсени айтып атат. Ошо жеке кызыкчылык өтүп атат. Алардан көрүп, жана Гүлшарым бар. Ошо мен үчүн аны көрүп, асыл нерсени биттеп салып атат. Жеке кызыкчылык. Тигил ойлойт, өкпөт ал кереги жок ал. Көрүп, чатакта курсагы салаңдап эмени минип ошо мен үчүн. Ошондой асыл нерсени жокко чыгарып атат. Мен үчүн айтмак ошо күйүп айтып атат. Биз жана асылдуулукту биз баалабай калабыз да. Ошол чарда жана кулгутан көрүп, башкарма болуп алып, бүт жана колхоз элди эзип атат. Анан ушу Танабай айтат, мен тиги фронтто жүргөндө да, согушта да мындай кыйналган эмес элем, тамак ичип. Согушта да ошо кыйналган эмес. Анан ошо согушту жеңип келип анан кыйналып, токос жок, жүн сурап барат. Жүн болсо тиги боз үй жагына бат, жүн жок. Тиги эмен тияка тапшыра албай атабыз. Талкан сурап барса, талкан жок. Ошо шартын жасабай туруп, анан сен 100дөн 150 коюп алышың керек. Ал кулду да иштетет, сен шартын түзүп бересиң да. Көрүп, сен эчтеке дебесиң, айткандай жасашың керек да. Көрүп, ошону айтып, аны тиги жана мен орус художниктер эчтеке деп айткан эмес. Ошону окуйсуң, ошону айтып атпайсың. Билимдүү болду, ал патент билимдүү болду деп атат. Билимдүү бол. Билимдүү болсоң сен азыр сүйлөшө аласың, билимсиз болсоң сен келип, көрүп, сен каалагандай иш кыла алат. Кул кылып коет да, ачык айтканда. Кул мына ошо бүт жана могу бүт азыркы жана ит болуп атканы ошо билимсиздик. Биринчи билим, экинчиси жана эгер бул жана эс тутум өлгөн да, улуттук. Эгер улуттук эс тутумду ордуна койсок, бул маселе болбойт, маселе жок. Маселе жок болуп калат. Ошон үчүн кыргыз деген нерсени биринчи ар бир эл, ар бир улут ошо өзүнүн кызыкчылыгын коет. Биринчи, мисалы Кытайлар келип, могу интернетти көрүп, жана Кытайлар жана Кытайча бирдеме Кытайлар жагат. Кытай музыка менен ыргак ыйлап атышат. Жана улуттук аң сезим да. Бүт улуттун монголдор деле жана музыкалар бар эмес? Кийимдер менен чыгып, именно ошол менен ошол баягы мен монголмун. Корейлер жана Кытайда жүргөндө Кытайдын кинолорун көрүп, Кытай болуп кетким келет. Ошо өзүнүн акыйкатын көргөзүп атат. Мен бир кинону көргөздү, бир жана уйгурларды өлтүрөйүн деп койсо, уйгурлар отуруп алып, жана топусун кийип алып, улуттук кийимде жана чекмени чертип атат. Атайын деп ошону көрүп анан атпай кетет да. Көрдүңбү? Баары улуттук баалуулукка тил кумандуулук. Эгер чекмени чертпей жана улуттук топтулар кийип, ошол жерде турса, улуттук топ, улуттук кийим, улуттук музыкасын чертип, улуттук менен ырдап отурат да. Жана грузиндер ырдап атпайбы, жана эми чертип алып. Ошол өз элинин духун каалап атат, ошол менен ушу бириккиси келип атат да. Ошол сени элди, ошол элдин духу сактайт. Ошол руху сактайт да. Ошол рух бизге таанып, тияка тентеңдеп жанагы орустар айтат, тиги жакта жүрөт да, биз бияк жабылып калган да. Ошон үчүн жана бүт жанагы кесепетти тийип атат да. Ошо биякты ачыш керек. Бияктын баарын ачыш керек. Болду, андай маселе жок. Сен ар бир эл ошо Кудай таалам жаратты, сен жаратканга каршы чыкпа. Көрчү, сен уйгур кылып жаратты, дуңган кылып, калмак кылып жаратты, сен ошого ыраазы бол, ага каршы чыкпа. Сен ошондо татар кылып жаратты, сен татар, ошо татар экениңе сүйүн. Ошо Кудайга ыраазы бол, каршы чыкпа, мен деген американчымын, мен тигимин деп. Анда сен Кудайга каршы болбойсуң. Бизди кыргыз кылып жаратты да, биз кантип мен башка эл боло алам? Боло албай койдум.
Башка элдин да сүрөтүн тарта албай койду. Айланып келип эле кайрылышып отурдум. Анан башка темаң жок дейт. Башка тема жок. Мен буга чейин эч ким бул теманы козгогон жок. Анан айыл жогушка кирип эле кайра кирип эле анан баягы сүрөтчү мисалы могу чыгармачы адамдар баягы өзү кааласа каалабаса деле барып ушакка кирип калат экен. Айланып келип эле тиги шабашкалык айланып келип кайра кирип отуруп калат. Мунун баарын көп ойлодум. Тагдыр экен да, тагдырдан качып кутула албайт экен. Анан бала кезде дагы жана мен тайкелерим бары саяккер, мүнүшкөр, ошо саякбай менен кошо бүркүт баккан экен. Ал ошолорду уккан да, саякбайдан уккан, саякбайдан тигиреден уккан, чойкелерден уккан. Көп жанагы угуп, жана силердин система жана угуп, көп ошо угуп, ошондон таасирленип, ошол маалыматты билимди алып жүргөн. Ошо өзөк бузулган эмес да. Ошо өзөк менен кыргыз ошо манас менен тарбиялап, ошо керек болсо мамлекет күтүп берип атпайбы, каган. Манастын касиети. Ошо дух, эгер дух жоголгондо, ошо могу маданият жоголгондо, сен эл катары жок болосуң. Сен түпкүлүгү таптакыр жок болуп, эки үч күндөн сен кыргыз деген жөнүндө баягы эмеде архивде калышып кыргыз эли болгон экен. Ушундай бир чакап жактан мындай сүрөт тапкан экен деген жөнүндө маалымат болуп калат. Ал меники ошо ал дили башка да. Ал балким космосто жүрүшү мүмкүн, куш миллиардер болушу мүмкүн, бирок улуттук өзөгүңдөгү нерсе жок болсо, ал сен эчтеке эмес болуп калат. Эгер ошо барып именно ошо менен сен баалана баштайт, улуттун эмнеси бар. Булар эмне болгон эли? Ошол аркылуу байкайт да, сен ошондо маалыматтарыңы, ошол жана жанагы конус өнөрү жана күйү четкенде башка элдерди угуп атпайт, таң калып атат да. Ал ошо сезим, ошо элдин сезиминин күчү, ошо элдин элдүүлүгү, ошол мындай айтканда күчү. Биз ошонун баарын терең маани, жана музыкага да терең маани беришибиз керек. Жана башка элдерди туурап жеңил желпи шылкылдап бийлегендин баары туура эмес. Жана кыргыз эч жакта шылкылдап бийлеген эмес. Туура. Ошол ар бир элдин өзүнө жарашкан нерсеси бар да. Мисалы кыргыз турганда да, баскан турганы да башкача. Бизге мисалы калпак кийип алып мындай жүргөнсөң жарашпайт, байкайсың. Калпак кийинип алып жаман сөз айтып бирөөнү сөксөк жарашпайт. Байкайсың, калпак кийип сөгүнүп алсаң жарашпайт. Калпакка кандай жарашат? Көп патша болсо да тик туруп, өйдө башыңды ылдый кылганда жарашпайт. Нарктуу сүйлөп нерсе калпак жарашат. Ошол кыргыздын оймолору да, кийими дагы, сүйлөгөн сөзү дагы, сөзүндө да чоң маани бар да. Ошонун баардыгына азыр маани бербесек утулуп калабыз. Анан азыр сүйүнүп атам, оңгу жол дегенди айтып атпайм, аябай сүйүнүп атам. Биз ошону азыр өзүбүз козголушубуз керек да. Президент айтты, эми өзүбүз козголуп, ошол улук алып жүргөн адамдар бар да. Ошолор жатат да. Ошолорду кармап келип, таап келип, ошолордун баарын сүйлөтүп, айланайын, сиз туура айтып атасыз, ошолорду көтөрүш керек. Анан булардын баары калып, оймокчулар чартап, бизнес кылып, проект кылып, ал ошолордун баарын силерге бийликте жана Касым Тыныстан, Жусуп Абдырахмановдор келсе, алар батыр мен тиги Кытайга барганда мына 5 жылда 3 проект жазат. Мен 3 проект, 1 проект жылда албапмын биякта. Только ошол билимсиз назарынан жана кээде үйүп айтып атат. Билимсиздер өтө тоскоолдук кылат. 1 проектин жазат, чыгарбай коет. Туура. Ал жерде кийин мен иликсем акча. Кокуй деп баягы арткет жакта өзүнчө куруп болуп калган, бул акча жеп атат. Ал эл сабатсыз болгон, аларга пайдалуу. Көп жана проект кылып жанагындай манас алабыз 4 миллион акчаны алдык. Сиз жана айттыңыз го, согуш уже бүткөн азыркы биздин Кыргызга. Биз антип чогуп чабышпайбыз. Азыр нур менен, башкача бир мээрим менен мындай берметтерин, кыргыздын бир коздуктарын биз чагылдырышыбыз керек деп атпайсызбы? Ошол аны бере албай атышат да алар. Жок, ошол үчүн мисалы мындай да, азыр бул эл козголсо, мисалы өнөрлүүлөргө пайда. Эң нукура өнөрлүүлөр, жана өзөк таап жүргөндөр, аны өкмөт мисалы Кытайда айтып атат, жана манаслар, жана бүркүтчүлөргө айлык төлөйт. Мисалы Кытайга делгиз, бул Кытай түшүнөт. Ошол өнөр аркылуу ошол эл байып атат да. Өнөр аркылуу ошол эл сакталып атат. Ошол рухко биз ошого маани берсе, анда биз батыр өсөбүз. Анткени биз бар да, жок болсо айла жок. Мисалы Америка жанагы башка элдер ошол нерсени өзүнө сугарып, анан өзүнүкү кылып атышат. Ошол маданиятты ошол законго киргизип көрүп, жанагы жан-жанды алып атпай, мен ошол жактан көрдүм, жан-жанды атпайт экен. Тойлорду кыйбайт экен. Таза шаарды таптырган киши жок. Анан бири-биринен сүйлөшкөн, күлүп сүйлөшөт. Бизде кыргыздын бетте ошондой аябай кыйналып атсаң да бирөөгө ай кандайсың? Ой, жакшы элем дейт. Ооруп атат. Жаны ашайып атат. Ой, жакшы элем дейт. Анан каалаганда жакшы элем, ооруп атат. Өлүп барса да кандай, ой, жакшы элем дейт. Кыргыздын эмеси мындай. Мен да.
Анан биз азырбыз ооруп атып даттанасың тим айланайын тим бутуңа мындай тикене кирип койсо даттанып улуп тим айланайын. Кыргызга мүнөздүү эмес да. Көрдүңбү? Ошол алар ошонун менен азыктанган. Мисалы мына Кытай орустар биздин эмблемалардын баарын изучать этти. Эки баштуу эмени коюп, жана флагка да биздин алар ошол жана билим деп атат, билимдерди алган. Үйрөнүп анан ошол өзүнүн Кытай ажыларды алып атат. А биз ошол билимдерди билбей калып, биз жанагы немени акчардакты коюп турган буудайды коюп койдук. Ошол көрүп символика окуп ошону карап билип атат, биз билимсиз болуп калат. Билимсиз деген ошол. Чектеп көрүп аны символиканы караганда бул билимсиз келди. А билимсиз элди башкарганга чейин, кул кылганга чейин. Анткени сен келип нерсеге тыйын берсем, сен мен туалетин тазалайсың да. Мен эмнесин ошону карасың. Көрдүң? А тиги орустар келип туруп жанагы бийлерди өздөрү шайлай баштаган. Көрдүң? Мен тарыхты салып, ата бийлерди мисалы мен орусмун да, бийлердин төртөңөрдү карайм, так муну салсак, биринчи өчө сурайм, байманат тукум эмеспи деп. Анан бул байманат, бул автомат бул жарабайт. Муну карайм, так бул кулгутан тукуму, муну билим. А ушуну бий кылып шайлайм. Анткени бул менин айтканымды кылат. Мен келем да, так саяктарда канча баш? 120 баш бар. А ошого салык төлөйсүң. Бул кырк кетпей ошо салыкты, ошо элдин салык төлөйт. А эгер бул байманаттын ак сөөк болсо, ошол көрдүңбү? Бул менен тең ата сүйлөшөт. Так моунча салык бере албайм сага. Элим кыйналып атат. Эл менен эсептешели деп билимчи, эл менен эсептешпейли деп. А кулгутан антпейт да. Сиз эмне деп коп, болду. 100 150 салык берем. Көрдү, ал орус ошо салык менен элди эсип койгон да. Салык. Ал максаты ачык айтканда жөнөкөйлүк ал ошол ар бир уруттан салык алыш керек. Ошончо өзүнүн бийин коюп, ошол бий аркылуу элдин канын ичкен да. Ачык айтам, мен ачык айтам дейчи. Ошон үчүн ал бул ак сөөктөрдүн жана билимдүү жана Исхак Разаков айтат, өтө билимдүү экен дейт. Англис тилинде, орус, англис, кыргыз тилинде эркин сүйлөгөн киши өтө билимдүү. Ошол орустар айтат, өтө билимдүү экен бул кыргыздарга болбойт деп. Чочугай. Ал акыйкат, чындык. Ал башка башын кесип алса да чындыкты айтат. Туура. Ал башын кесип алса да ал ошол тиги бийликтин сөзүн сүйлөп атат, чындыкты, элдин кызыкчылыгын. Көрдүңбү? Биз ошондо акыйкат, чындык, ошо Манастын касиети, бүт ошо акыйкат, чындыкка ошо Манаска ошого уюп атпайбы, ошо Алмамбет да мен ушул элге башымды сайдым дейт. Өзүнүн өмүрүн саят. Ал эмнеге ал Манастай, баары эле Манастай болгон батырлар. Бирок Манастын бир артыкчылыгы бул акыйкатка башайт. Кан бийлигинен нарк күчтүү, наркка башайт. Ошол Манас ошол кыргыз элине өмүрүн сайып кетип атат. Ошого сүйлөп атат да. Көрдүңбү? Эмне деген керемет, эмне деген гумандуулук. Өзүнүн кызыкчылыгы эмес. Бул байлык топтогон эмес, казына топтогон эмес. Бул элди казына катары көргөн. Элди сактаган. Ошон үчүн биз барып отуруп да. Эгер бул ошол казына кызыгып, байлык топтоп жана эме кылганда анда бул эл жоголмок. Оолардын баары бириккен эмес, бирикпен эмес. Оолардын баары Манаска тең батырлар. Бул тамга болуп атпайбы? Тамгалардын баары ошол эл, мамлекет. Тамгаң жоголгондо ошондо сен мамлекет катары жок болосуң. Ошо тамга, ошо белги, ошо мен бармын, мен ошондо мамлекетим бар. Деген кеп. Ошол көргөн, жана мисалы жана көп мен атын айтып, уруулар жоголуп баратканда ошо саякка келет да, менин тамгамды, саяк айтат да, менин тамгамды сен малыңа басайын, сен мага букара болдуң деген. Сен тамгаң жок, сен жоголдуң деген. Ошондо урааның ким балам? Тамгаң ким деп атат? Тамга аркылуу билген да. Тамга болгондо сен эл катары барсың, сен артыңда элиң бар. Сен менен эсептешет. Илбой Бекбусбай тамгасы бар экен деп жана туу менен тамга менен келди, бул эл бар экен. Сен менен тамгаң жок болсо сен мага башайсың. Мен эмнеси ошону аткарасың деген. Ошол тамга ошол жердин ээси. Жанагы Жусуп мама айтат, ааламдын ээси, жердин ээси, кыргыздар деп ошол тамга ошол жердин ээсимин. Ошол малдын ээсимин деген кеп да. Ошону айтат, антиги жакта мен туугандар түшүнбөй кала, сен ааламдын ээси дегенде тиги деп анан каршы чыкты. А Жусуп мама ал гений да, жөн айтпайт да. Аны мен айткан жокмун, ал киши айтат. Ал катты ануан элди Кытай деп айтат деп айтат. Ал даңсада жазылуу дейт. Ал жазылуу нерсени биз алып чыга албай койдук да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул эң бир чоң маселе бул маалымат. Биз өзүбүз жөнүндө эң биринчи биз бирөөнү коюп, биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек. Өзүбүздөгү баалуулуктарды алып чыгып, ордуна эле коюп коелу, болду, башка маселе жок. Башка эч кандай маселе жок. Анан азыркы проект жазып, анан тигинде анан элди тарбиялаш керек, анан элди анда
проекты кылыш керек, анан тигинтиш керек, анан ошондо анан тиги урурлук кылбайт, анан ошондо тиги коррупциясы бүтүп кетет. Ал укпайт, сен законду окутуп атасың, бараар менен коррупция кылып атат. Бараар менен кечөрүнгө бир кызды алып сабап атат. Ошону интернет кайра. Ал уккан жок, ал эс тутум жок да. Адамдыкында гумандуулук жок. Аны бир эле ошо эс тутумун, аны өзү канунда сездениш керек, окуйду. Ошон үчүн руктар ошол окуй тилге тияк карап атат. Көрдүңбү? Кыргызды шерменде кылбайын. Жана көк асабада көрдүм, ат менен кетип барат, чочуп кетип, оңкосуна түшсө, башын жарат чаап таш корумдап коюп атат. Айтат, бул коркок, душмандын колуна түшсө дейт, кыргыз коркок экен деп шек кетет дейт. Андан көрө биздин колубуздан өзүн деп атат. Кыргыз намыс. Кыргызга шек кетет. Кыргызстан эмне шек кетет? Уялбай эле жүрбөйбүзбү? Дүйнө интернет улам билүүбүзгө жүргүзүп атасыз. Onu атып салыптыр деп. Мен уялып атам. Мен Кытайда жүргөндө укмуш менен маны жиберет анан. Именно ошондо жаман жана зордуктап кетип, тигип кетип кыргыз деп жазып атат. Келип эле айтам, ушуну жака жибербей берет. Жакта жаман көрбөйт. Ошо менен биз жыргап атабыз да, тигинти өлтүрүп кетти, машина сүзүп кетти, тигини алдап кетти кыргыз деп. Көрдүңбү, намыс жок да. Бүтүндө ал кыргыз деген улуу наам да, даражаны биз шерменде кылып атабыз да. Анан ошо көрүп, эчтеке болгону жыргап кайра, тияка тигин алдап, тияка проект кылып, миллиарддар жеп, кайра алдап, чыгарып, кол чабып, 2-3 депутаттарды алып келип, шалтактап укмуш экен. Караганда эле укмуш деп кол чабып. Анан мен айтсам ары мага каршы чыгып атат да, көрүп. Илгери ушу аксакалдар айтканда, ай балам бул туура эмес. Бул туура эмес болуп калды. Ал ошону ал уккан. Азыр мисалы, туура эмес, ал укпайт. Сен туура эмес. Сен туура эмес. Ошон үчүн азыр мен ойлоп атам, эң биринчи бул ар бир уруудагы жанагы ал туубаса, жана билимдүү ошолорду бий кылып шайлаш керек да. Алар ошондо туубаса, ошол келаткан ошолор ал эл өзү шайлайт да. Бул биздин талант, бизди уят кылбайт. Бул урууну уят кылбайт. Деген уруунун жанагы урууга биригип атпайбы? Ошол урууда мисалы баягы бирөө кыйналып, тигине болуп калса, урууга шекет айтып, күнчө саяк эмес жерде тигине болуп калды. Ошол уруу башчысы башка элге уят болду кайра. Алып келип өздөрү тарбиялап, өздөрү ошол эмен майда чүйүн өздөрү бүтүрүп койгон. Тияк уят болбой эле, намыс. Көрдүңбү? Ошон үчүн жанагында эр азаматтар, жана эл бийлеген адамдар көп чыгышын ошолорду караганда, ой монун көзү тирүү экен, кокуй деп бул баланы карайлычы. Ал өзүнүн баласы көрүп, жанагы акелерди айтат, өзүңдүн балаңды тиги эме бар окут десе, тиги Чыныбектин баласы жиберип, сен өзүңдүн балаң жок го десе, ой мен балам баласынын дареметин көрүп атат да. Мал эле басын, бирок мындан 5 эсе бул билимдүү. Эл камы калсын бул билет. Ошондо балдар тандап атайын окутуп атат. Ошону шарптын жана Касымтын ошондон чыкты да. Биз антпай калдык да. Мисалы тияка барса, мен билимим жок болсо да, баламдын даремет, баламды тыгып да. Жүрөк болуп келсин. Бул ошондон жаңылып атат. Кыргыз ушул жагынан туура калган. Эл ойлобойт десеңиз. Эл ойлобойт. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Ошон үчүн айтсам, бул жет акенин баарын карап, баары ошо байлык күтөт эле да. Байлык күткөн эмес. Чыкпайт эле жет. Байлык күткөн эмес. Эл менен эле жашап, эл сыйлагат. Бирок эл дагы ошого даяр да. Эл дагы сыйлабайт аларды. Ошондой адамдар бар болуш керек. Бар. Бирок эми коом биз ага даяр эмес. Ал балким айтайын дейт, укпайт. Жанагындай коммерсанттардын бар азыр жанагы ак сөөк болуп алган режиптерди менен эптеп укпайт. Какой-то старик бирдеме что-то говорит, санжырап, бирдеме деп быжырап жүрөт да. Анан ошолордун баарын жанагы төрага кылып шайлап алып, алардын баарын жанагындай келип, жанагындай Атамбай айткан акшакалдарды алып барып уча берип, ал бар баланын күндө да тай колунда бар бала ушул мыкты экен деп, эки этаж үйүнгө ошого жараша айтып атат. Кичине эмесин айтып баалаган жок. Мыкты бала экен ушул бала. Уча жеп алган эме да. Анан ал акча берип коет. Именно ошолорго акча берип, ал кайра ошол эмеден акча жеп атат. Кол жабылмыш болуп. Ошол бүт аны кээде ачык айтып койсом, мен жаман көрүнүп калып атам. Аны мисалы мындай экен да, баягы адам көзү ачылыш үчүн сен ошол кемеңгерди көрүшүң керек экен да. Мен бир эмем ошол болуп калып, бүт жана кемеңгерлерди көргөндөн адам көзү ачылып калат. Мындай карап туруп, бир адамды мындай карап туруп билесиң, деңгээлин. Анткени жана Кусейин Карасаев, Түгөлбай Сыдыкбеков жана бул Жали Садыков, Айтматовдорду көргөндө энергиясы көрдүм да. Ошол элди Жусуп Мамайданда көрдүм да. Анан кийинки келгенде ошол энергия жок болуп калып атат да. Алар ошо төрт тарабы төп келген. Ошо акылы дагы, даанышмандыгы дагы, ал туубаса болот экен да алар. Көрүп мен ошолорду көрүп таң калгам да.
мисалы ошол көрүп туруп өзүң ашып каларың билет экенсиң. Мен айтып айтмактын мен чогуу отурганда өзүмдүн ким экенимди билип калгам да. Уялгам. Эчтеме кылбай жүргөнүм жөн элем да. Көлөкө сыяктуу болуп калгам да. Көлөкө турбайм, эчтеме. Жана булардын тилине никто турбайм да. Анткени ал залкар иш жасап жүрөт да. Залкар ошондо чыгармаларын ошондо окуй баштадым. Кына силерге окшогон окуйдан Кусейин Карасакова бир кечке сүйлөшүп отуруп, маалымат алып, мен эчтеке билбейт экенмин. Мен академияны бүткөндө ойлоп, ушундук болот, ошондо академияны бүттүм деп үйгө барып мактанып, эмне эле экем? Мындай чыгып бүттү уялбадым. Шерменде болуп калдым. Эчтеке билбейт экен. Жет атамды билбейт экен. Кокун койду ана ошол маалда жана кыдырып, жинденемеде болуп, кээде айтты, сен де ушул үчүн бардың ушул ишке. Барып, бир кечке сүйлөшүп, көп маалыматтарды алып, тетиги Жусуп Мамайга да барып, бир кечке сүйлөшүп. Анан бул жанында ушул сен жумушуң болчу, жумушум мен. Анан бир ашып калып ал убакта диктофон жок, диктофонду жаздыра албай калдым да. Кийин Кусейин Карасаковдон келгенде журналисттер чакырдылар. Бирдеме жаздыр, ал ооз делдеге дейт айыл айтты. Жаздырып койсом болмок экен да. Жаздыра албай калдым. Бирок бияк диске жазылып турат айткандар. Акыркы жана элемнен кескен жана Таласка барганда бир Карагабыл деген киши бар экен. Анан бияктан сурасам көбү жардам бербей койт да. Жана Санжараны айтып атканда ал киши образга кирип кетет экен. Ошол окуяга көрөт. Мен кино көрүп атканда бир ашка барып, ашты унутуп калдым. Ким дегенден? Карагабыл деген тиги Үчепчекте. Мен ошо тиги бир досум менен ашка баргандан өтүп барасам бирөө айтып калды, могу жерде тайган баккан аксакал киши бар деп. Мен кичине апенди шак кирип кеттим. Кирип келсем ал киши да мага окшогон экен. Кемпир экөө чыгып чай берип ашты унутуп калып чарып отуруп Санжарага кирип кеттим. Кулак делдеген кулагымда чоң жырга отуруп бирген тийген жөнүндө жактырсам чал менен келдирип. Жакты киши өтүп унутуп калыптыр. Отуруп анан таң калдым да, ушунча сүйлөп атат, отуруп анан тайганын алып чыкты. Кемпири жетелеп чыкты, тамак берип, балам мунун дүүрүтүнөн түлкү чукай калат. Көп нерселерди айтты, жыргап. Келип анан кийин 2-3 жыл бар. Азыр барбы? Бар. Башы диктофонго жатып алсам болмок. Окуп сүйлөйт экен. Кырааты менен сүйлөп атканда анан бир жерден токтоп калып чай ичет анан кай жерден токтодум эле, ошол жерден ошол улап айтат. Көрдүңбү? Атайын укканды, атайын Таласка барып угуп анан кайра келчүмүн. Анан бир ашыккан уже диктофон таап ал убакта студент болчумун. Анан Жусуп Мамайдан да көп маалыматтарды алып, жатып бирок жанагы кадр алган сүрөткө тартып калыптыр көз. Чардап аткан жерде, аям чардап аткан турбайсың депчи. Көп маалыматтарды айтып барганда. Анткени мисалы мындай ал кишилер айта турган киши айтат. Отуруп эле мага ошо айта бербейт баары. Айта турган ошо уга туруп келип айтат. Анан бул Жалил Садыков да көп нерселерди айтчу. Үйүнө барчу да. Көп нерселерди айтып турчу да. Анан Төлөгөн Касымбеков да ошондой. Мен кээде мен мындай кичине апендирек экен, кийин бул чукулда байкап калдым да. Мисалы тиги Салбурунга Кочкорго баратып анан тык коюп кетти да. Ошо Төлөгөн Касымбековке бир барышым керек болуп калды. Мен жумушам беркелеп жолго кетип келгенде жок азыр кирип анан тамашалап калпайт коюп баталып анан тиги Салбурунга кетет. Мен илтиги машина айдап барып анан тиги жана гостиницаны барып анан тыкылдасам тиги колуп чыгып анан ал киши кичине сыркоолоп калып сени кабыл албайт деп. Элип калган эменмин анан. Ай жок деп акырып атам. Мен бирден сүрөттү көргөзүп анан кетем. Тиги Салбурунга кетип атам. Тайгандар машинаден турат деген сон. Тиги киши угаптыр да. Актанбал менен чын ооруп атты. Кой бер. Ал кой бер Майрамкул. Тааныйт экен Кудай жок. Анан барып бакылдап атам мен. Бакылдабаса көрүп ай. Киргенде билди сен. Ал курчаксың дегенде, "О, билдим сени бакылдап аткандар экен." Бүйтүп күлүп таң жүрөгүм чыгып калды. Анан бул сүрөттү көргөзүп бербесем, ооба деди. Көрдүм деп бул сүрөттү көрсөм, ошол биз Герценин сүрөтү менен калып калбадык. Ошондон калып калдык. Анан ыраазымын деп батасын берип анан ошо Салбурунга кетип аттым да. Сен келип тур деп сүрөт китебине жазып берип көп келип жүрдүм да, сүйлөшүп. Көрдүм ал жанагы жана айткан сөзүндө ошол жанагы Бели Супке айтып атпайбы, жана ыр-дүйнө. Манаста экөөлөр нур дүйнө деп ыр-дүйнөдө эле ошондон деңгээлинде эле Манаска маани бербей калдык да. Көрдүңбү? Ичине маани бербей, сыртына маани берип. Азыр Манас десе эле Кылыч Кармат Майзанов муруту мындагы деп, атын шөлпөйтүп, ажыдарын ары каратып, бул символикалардын баары окулат да. Ооба. Кыргыз окуган ошо. Жана отурган жерин мисалы келгенде кандай отуруптур. Көрдүң жанагы жаңгырачка тиги жанагы Табыл Батырдын
элчиси келип анан сурап атпайбы, жаңгарачтан көз ачык да сурап атпайбы, тиги табылды атыр жүрүп угуп атам. Ошол бүтчүп кандай кийим жүрөт деп. Кийиминен эметип кандай тамак ичет. Анан бул канчанчы ортончусу, бою кандай, сүйлөгөн сөзү кандай, бүт ошондон анан эмесин чыгарып атат. Өмүрү кыска болуп калыптыр. Мунун тукумдары жакшы болбойт, көчөгө ойлоп калат турат. Айтып жанагы байманаптардын көзү ачык болуп. Айткан деп. Ал баатыр да, жанагы айтып каргышка калып калган да. Жана Боке менен, Боке деп Боронбайды. Мен көчүп келем. Сен көчүп кел, баатырды сыйнат, көчүп келсең тиги тилек матакес бер жактан далды салып алып сүйлөп атпайбы. Мен көчүп келем Боке деп, эми кулгутандар менен сүйлөшүп, эл менен сүйлөшүп көчүп келем деген көчүп. Каргыш калып калган да. Жерге кел деп койгон. Каргышка калып өлүп атпайбы. Аны тияктан алдын ала айтып атат жаңгарач. Өмүрү кыска болуп калды. Кыргыздар тубаса көз ачык болот. Тубаса ал аян менен жашаган. Анын баарын жарыялаган эмес. Аны эл да билген, эл да даяр болгон да. Жана Манас айтып атканда элдин баары угуп, эл мисалы ошо Манас айтып аткан туура эмес, бул жер туура эмес болуп калды. Эл уктап турган. Көрдүңбү? Бул жер туура эмес болуп калды. Керек болсо тиги Сагынбаев да бул жерден көбүрөөк муну киргизип койду. Ушунун азабын тартып калба. Биз урмалабай айткан. Эл ошо менен тарбияланган да. Анан айтмак чыгармандагы жанагы бүт жанагы образдарды карасак, эмне деген артып калгандар. Билимсиз болсо да көрдүңбү, сезип атат да, акыйкатты айтып атат. Чындыкты айтып атат. Билимсиз болсо да. Ошол кыргыздын мүнөзүн айтып атат. Таңырат ошол мисалы ошол мүнөздү, ошол образды мисалы дүйнө элдер деле ошондой кайдыгер мамиле кылбайт. Көрдүңбү? Биз ошондой башка элге да суктанып, ушундай адам бар деп ыйлай турган ошондой образдар бар, ошондой адам. Ыйлап ошондой көп. Ошол башка элдин да сезимин козгоп, ошол башка эзимди да мындай умандуулукка мындай түтө турган. Көрдүңбү, жана кыргыз түкүнчө немене таксиде барып аман алып калыптыр. Кыргыз аябай сүйлөсүн да кубанып, кыргыз ошондой да. Анан кайра карасаң кыргыз тигип кетти дегенде кайра кирдеп калат. Жаман сөз. Кыргыз минтиптер жерде тиги Кытайда жүргөндө ушундайларды укпасам экен да. Атайын келип көргөт кыргыз монт деле жаман болосуң да. Атайынды көрдүм жакта жиберет кыргыз минтиптер анан сырт жактан билинип калат экен да. Анан кыргыздар жөнүндө жакшы болсо түнү минтип каласың. Жана макелеңде келип кыргыздын каган, Кытайдын кагандарын бар тең кыргыздар болгон сөз. Билинбейт экен да, өзүң башкача тамак ичип, жакшы уктап, элиң жөнүндө жакшы маалымат кетти да. Мисалы мына сүрөтчүлөр мындай. Эгер кыргыздар жөнүндө калпы, эгер жакшы маалымат болсо мен ишенем. Ушундай мактасын, жыргайт. Мен айланай менден жакшы киши жок. Аялыма да жакшы мамиле кылып, кыргыздар үчүн кыргыз мактасаң, тамагыңды жейсиң, ишиңди кыласың, ишиге да жакшы мамиле кыла баштайсың. Анан эми кыргыздар жаман атып ооруй баштайт. Жатасы аянын бетин карап, баягы ит болдум депчи. Тиет экен. Ушуну байкап калган. Биз баягы кабыл алабыз да. Кабыл алып, кадимде кирдейбиз, ооруйбуз. Жанагы атып салганда мен ыйладым. Улам менен уккум келип, улам кыздар көзүмдөн жаш кетип калды. Жаман болду. Укпашым керек экен да. Ошон үчүн баягы тилек кылам да ошондой нерседен арылышыбыз керек. Арызымды айттым ошойда. Биз ошол Манасыбызды ача албай, Манаска келе албай атпайбызбы, бирге албай атабыз да. Ар кимибиз эле бир психолог болуп чыгабыз. Бирем баягы тагдыр, жана каабай шабайларды седененин баарын көрүп калдым. Ошо чай ичип ошо батасын алып калдым да. Мен бул мындай жанагы үн жазган эмен барбы деди. Ошондо бир 3 миң эмес, 9 миңга чейин айтат эле. Ушуну киммен айтты, ушуну жаздырып калсаң жакшы болот эле. Анан мен айтып атканда сен токтото көрбө деди да. Макул дедим мен баягы. Анан көп жерлерге бардым, антын мага жардам бербей койду да. Жаздырып калалы, сен эч ким укпагай. Анан Акталалык дагы бир Манас кырааты менен окумуш айтат экен. Алда сүрөтү бар. Ал киши айтты, ал киши мына Манасчылар кичине эмелеп, өкмөрөп бир депутат бирөө сөгүп жатат мени өзүнчө.
Алар менен бара коштошуп, адрестерин алып анан мен барам деп шартым жок, бара албай калдым да. Ушу бирок ачык айткан, эми ушу менен келбейсиң барам болду. Семетей сейден ата бири-бирине тамашалашып отурду. Шабай, кабайлар мененчи тамашалаш сүрөттөрүбүз бар. Көп мен акыр билбей акыр. Анан көптүн аңдып отурдум, бир жолу манасчымын деп айткан. Жомокчубуз. Анан Айкөлүмдөн айланайын, бар түшүп, Айкөлүм арбагынан айланайын, бар түшүп турат экен. Ушундай приятный болуп атты да. Айкөлүмдөн айланайын, Айкөлүмдүн арбагынан айланайын. Бардым ошо. Катуу таасирленип калдым. Уркаштагы экөөбүз баягы бир жолу кетип бар. Москвадан жыттык экен. Тердеп. Көчөдө кетип баратам. Чай чайып экөөбүз тең түшсөк тамашалап айласын кетиребиз. Келип анан кеде анан эркегенде манас айтып берет. Тердеп. Анан ыстап калып ошол киши келет. Мен көрмөнүм ошол. Бүтөт манас айтып берет. Анан бир күнү кетип барып жөө кетип барат. Сүйүнүп кетип эле атамды жүрүңүз чай чайып келип анан эмен айтып берди да, жанагы алтын мүйүз ак маралдычы. Марал жөнүндө айтып берди, таасирленип. Ошондон жанагы тартып калган ошол. Букарага ачып баратканда. Жана алтын мүйүз ак маралды эмип аткан Семетей ачка калып, эмчегин жарып жатып калган. Катуу айтты ошол. Эреси түшүп калыптыр, алтын мүйүз ак марал туура тартып баланы эмизип турган көрүнөт депчи. Уш айткан ошол сөздү да жаттап калдым, анан ошондон жараткан да. Анан ал киши кыраты менен айтчы. Ал кишиде көп балаңа жок да. Анан көп жерлерде чоң болуп калчубуз. Балада бала кыялдай болчу да. Анан биз билип алып анан тамашалап айласын кетиребиз. Деп качып калчу. Өтө мындай кемеңгер адамда ошондой эме болот экен. Жөнөкөй болот экен. Анан ал кишинин окуяларын баарын беркилерге айтып берем, кээ бир жери кошуп. Ал угуп анан качат айтпаны деп. Ошолордун таасири да көп болуп калды да. Каабай шабайларда сүйлөгөн сөздөрү башкача. Көлгө барган сайын каба барчу. Ал кишиге барып анан таятам жөнүндө сүрөсөм анан кемпир чыгып атат. Ай өлүмдүр баягы матканып баштадым деп. Анан көз отуруп алып угабыз. Көлгө чейин алып барып. Көрсө мен таятам шакирт экен. Анан кийин анан Камилге эки үч немесин айтып берип ошо айтып жүрдү да. Камилдин устаты бул кабаны устат, мен таятам болду. Барып анан таятам жөнүндө сурасам, арбагынан айланайын, сыйлайт арбагынан айланайын. Окуяларын айта баштаган кемпир чыгып. Анан тиги ат минип жүрчү экен. Анан аркасын өмөрүп алып эле кетип баратканда айтчу экен да. А булар манасчынын бир эмес куйма кулагы экен. Кытма угуп жүргөн, угуп баягы кассета жазып жүргөн. Анан мөңгүгө чыкканда муздак сууга жуунчу дейт. Анан аркасын тишип колундан калчу дейт. Бул манасчылардын бир касиети булар эс тутулмушту да. Мисалы сен манас жөнүндө аз айтсаң, ошону кассетага жазгандай жазат да. Ошол булар мисалы бул каба шабайларды угуп жүрүп, андасыка өздөрү да аян алат, ошо кошуп отуруп анан ошондой айтышкан да. Бирок уккан ошо манасты ошондой жазат да, кассета жазган. Туубаса кассета тапкан да. Ошон үчүн айтайын, мен токтотуп деп аткан ошол. Булар эми феномендер да, буларды гений деп айтса болот. Манасчылар бул генийлер. Мен жакшы эле манасчы болоюн дейм, жаттай албайм. Бүтүп эле жаттам. Тиги Америкада жүргөндө тиги Мирлан мырзалар мен манасчы болом, манас айтып койду. Ой, мен ак манасчы эмесмин. Жок, айтыңыз. Мен сөзүмөн кармак, ар бир кыргыз манасты билет, 4 саам билет. Айтпадыңыз беле, айтыңыз да. Айла жок анан кыраты келтирип чоюп айтыңыз. Айла ушу манасчылардын баарын ушул жактан билип анан эптеп чоюп айтып коюп, сөзүмөн жаңылып калгам. Ар бир кыргыз манас билет. Ар бир кыргыз манас айтат деп коем да Мирланга. Тияк набакаларга мен айтты деп койду. Чоюп айтты. Мен жаттап алган ошончо эле жаттап. Көп билбейм. А бирок набакалар койду ошо. Анан бирок баары бир мен ошо сүйүндүм да, ошо жакта жүрүп ошондой бир манасты ошондой сактап калганыбыз аябай сүйүндүм. Сактай албай калсак эмне болот? Аты сактап бир манас жок болсо, азыр бир барекет болуп бирөөнү сурат айтып, фактың гана демек да. Манас жок болсо, мына манасты жок да, сен эмнени келтирип атасың? Жомок да бул. Сказканы сөйлөп, жаттап алып айтып. Анан мен азыр бул манасчылардын баарын жакшы көрүп калдым. Ар бир айткан манас окуп, айтты манас кылып айтып, эч кандай.
буларга да мындай туура эмес да, тиги жакшы, бул жакшы деген дагы конкурс кылып анан баары эле бирдей. Анткени азыр ошол өзү бышык жетилгенде да ошону мүпүлдөшү мүмкүн булар. Только ошонун мындай жолун бөгөш айта берсин. Ал кандай адам не бар, ал только манас айтат, айта берсин. Балким өзүнүн ошондой бир учуру келет. Ошондо мүпүлдөшү мүмкүн. Только айтып жүргөнү жакшы, айта берсин. Биз ошонун баарын көңүлүн сагынсындырбай ошо тапташ керек да аларды да, төргө отуруп айтыш керек. Анан мисалы өкмөттө ошондой анча критикаласадыр, ал манас айтат, жүрө берсин. Мейли. Айтса айта берсин. А манас өзүдүр айтпайт анда, мага окшоп бирдемелерди урдура бербейт. Алар баары бир ал нактыган адамдар, алар баары бир ал тияктан чочойт. Айтса айта турган айтпайт. Анан мисалы бирок дагы жакшы манас театры болуп, манас академиясы болуп, кача ошол өкмөт көңүл бөлүп атканына ошого сүйүнүп атат да. Бирок биз ошону колдоп, биз ошолорду да туура пайдаланабыз керек. Буларды эл иштетиш керек да. Эл иштетиш керек. Биз ошолор аркылуу элди козгой алабыз. Ошо манас айтып отуруп, ошол кечээндө Самат келип кетти, ошол кырааты менен айтып, ошону көркөмдөтүп, ошол эл уга тургандарды айтып, элди ошо менен козгоп кетсе болот. Ошолорго мындай сыймамда. Комузчуларда жакшы күчтүү комузчулар чектетип, жанагы күзүндө выставка ошондой кылайын деп атам да. Мен тияка барып байкап калдым да. Именно ошо улуттун жана баалыктарын тупташ керек. Өзүнүн деңгээлинде алып чыгышыбыз керек. Жөнү тартып анан эмне кылбайчы, жупуну кылбай, ошо кутун кетирбей өзүнүн деңгээлинде. Ошондо ошону көбүрөөк коюштурушубуз керек да. Көбүрөөк таасирленип ошо контент кылып тартып, кыргызды контент кылыш керек да. Бул тайганчылык өнөрүнүн дагы ар бир өнөрүнүн контент кылса. Ар бир өнөр. Дүйнөгө мактана турган эмел контенттерибиз көп экен. Оймо чиймелерин дагы контент кылып ойносок болот. Ар бир өнөр. Саяпкерчилик өнөрү болобу, бүт жанагы чопочоор болобу, бүт баарын ошолордун баарын өнөрчүлөрдүн баарын көтөрүшүбүз керек. Ошонун баарын контент кылышыбыз керек. Бирок ошолорго чогултуп туруп, именно эң биринчи улуттук уңгу. Ошондон чыкпа деш керек да. Ошого чоң бай келет укай, мына сүрөтчүсүң, улуттук уңгуда, ошо улуттук колоритте да. Музыкансыңбы, улуттук колоритте, улуттун уңгусу менен чен. Анан тияктын добушун кошпо бияка. Мен Кытайга барганда ошондо октум да, ошондо ошончу. Үч аким келип, мүмкүн бирлер сураныш деп айтты да. Эмне дедим? Кыргызча тартты. Аябай шу башка элдин жытын киргизбе деп да. Только кыргызча тартты. Анан меники анстер ошондой болуп ошон үчүн чакырдык да, сен эми ошону кыргызча тарттың. Жаман сүйүндүм. Анан баягы акимдер менен баягы бир ресторанда сүйлөшүп отурган айтып атпайбы? Эле чардап атам. Баягы билимдүү киши менен жыргайткан чардап, айырмак чардадым да. Анан айттым, мен как будто ошо Касым Тынстанов, Жусуп Абдрахманов да түрүлүп келгендей болот. Мен Кытайга келген чардап жүрөм дедим. Эгер силерге окшогон эмелер бийликке келсе, кыргыз эли баталабай конот дедим. Десе менен күлүп атып, билебиз. Мен чардап жүрөм, актоого барат, аяк акими тосот, аяктан өзүнчө эле бир башка болуп калдым. Баары бир анан кийин мен аксакалдар кой тияка барам, акимдер ушундай экен, ушундай сыйлатсам, алар билимдүү деп атпайбы. Алар көрдүмбү, кытайча да билет экен, кыргызча билет, кыргыздын каада салттарын да, сандыраны менден кыйын билет экен. Бүт акимдер, бүт сандыраны менден, наркты менден кыйын билет. Ошончо билимдүү. Анан мен айттым, мен тиги Кыргызстандын акимдери менен сүйлөшө албайм деп. Киргизбейт дедим, түкүргөнү менен кууп чыгат сени, камайт. Проект эмес, мен өзүмдү кабыл албайт дедим. Күлүп атты, ооба кабыл албайт. Жактан манас борборун салдым да, 3 битеген мен салдым. Мен жазап атканда, наоборот, мен тыйын кошуп берип аттым. Ачыгын айтканда, мисалы, кезгени менен 100 000 сомго чөнтөңгө сатат. Алар мындай атайындай өнөрчүгө баалайт, чөнтөңгө салып, баке могу чай ичип жүр. Биз чай бере албай калдык. Ушул балдар менен чай ичип, өнөрүңүздү кысканбай бияка жасап кетиңиз. А бияктан наоборот, бияктан сен акча беришиң керек да. Канча процент бересиң, анан жасайсың дейт. Көрдүк, бияқта башка. Бияқта наоборот, сен кетпей калгын. Сен өнөрүңдү бияқта эметип калалы. Анан бир шарт бар деди, ошол жасаган нерсеңи эме чечмелерин жазып кал деди. Жазып кет. Сиз кеткенде биз бирөө сурасак, эмне жооп беребиз? Бүт сүйлөгөндө бактан диктофон жазып жүрдү да. А мен кетерде анан бир журналистке жазып, анан кеткенде тай союп сатты. Бияқта тай эмес, көчкөтө айдап чыгат да. Тай союп, анан кытайлар келди, бир да жол сураган жок. Автомат кабыл алды, акчамды да экесе берди. Анан кеткенден кийин мен билдим. Эмне экенин. Кийин анан Манас операсы болбоду. Ошондон чалды да.
Өсө ошол мен жасаган тамга татем белгилерим бар жана кантактан ошо Кытайдан көчүп келип бияктан операда көргөзүп. Кудайлык айтты, сен немелерге эскиден кытайлыктар келип, көзүгөн ошол маалыматты биякта уккан жок. Тигилер ошо чоң ошол мен оймолдон бияка келип, кайра бизге көргөздү. Ошону тартканы мен бери жакта отурман. Сеники болот, меники болчу. Аяк эмне бардым? Оякка барган. Биякта көрбөйт. Биякта мен айкеним коюп турган жок да. Ошол жанагы быйыл 31 августта укмуш ошол неме ачылышта сиз немелериңиз менен баштады го. Мунун көргөзмөсү менен нур түшүп баштады го, э? Кудай жалгап аябай сүйүнүп атат. Бул деле каршы чыккан, бирок ушу менен чыкты да, Кытайдан көп үмүт атат. Бир ушул башка жок да жок. Сүйүнүп атат. Жанагы көчмөндөр оюну эткенде 1 жыл аны да каршы чыккан да. Өткөрбөйт. Кытайдан келсем телевизордун баары ошол. Жайылып кеткен да. Дүйнөсүнө жайылып кетти. Ал сен крестти жайылтасың деп менин акмагым чыгарып бир топ немелерди кылган да. Анан крест бул курт тамга, калпак кийип турбайбы. Анан тиги интернетте бар. Бул ким деп журналисттер сурат. Бул ачык айт, бул кыргыз, ошол аламды жакшылыкка чакырып атат. Калпакты Кудай төбөсүнөн караганда болгон. Сизди Кытайдан кийин андашыптыр да. Анан кыргыз кийген калпак кийип алып аламды жакшылыкка чакырып атат. Интернетке жайылып кетти да. Кытайдан кийин таандыңыз кыргыздар. Бирок ал 3 жыл аракет кылды, бирок жайылып кетти, дүйнөгө жайылып кетти. Анан бул композицияга каршы чыкты, 3 жыл сотко өтүп, бул ошол как раз сотко бул дүйнөсүнө жайылып кетти. Как раз сотко Канададан, Австралиядан чыкты, аял кишилер чыкты да, көрдүк, анимацияны көрдүк. Аны ыйладык деди да, аял кишилер ыйладык. Анан биз эмне үчүн ыйлаган сен билесиң деп айтты да. Ошо кандай информация козголуп атат да, жана күркүрөк манас чыгып анан деп как раз тигилер каршы чыгып аткан. Шырак мырак деп токтотпойт. Мен айтпай, булар токтотуп, бул дүйнөсүнө жайылып кетти. Тетик Австралиядан чалып атат деп соттондойт. Булар 5-6 эле каршы чыгып атат. Кудай сот киши дагы аял киши болуп калды ошол. Мен жака чечип аман калдым да. Кудай эле сактап калды. Дүйнө колдоп атат, бизди 5-6 адам чектеп атат деңиз. Мурунку убакта болгондо соттоп эле кетмек экен. Бияктан эч кимдей жылдыра албай койдум да. Бирок Кытайдан аябай шанс болду. Аябай. Бүтүп айтты, аким келди да. Сен биз үйрөтө албайбыз, сен эмнени кыл ошону жаза деп да. Только кыргызча жаза, анан чечмелеп айтып кет деп. Биз кеткенде биз айта албай калабыз деп. Кеңешет келгенде жанагы тамак ашыманы да иликтеп коюптур да. Койдун этин жебей койду жакта, тамагын жебей койду. Бир мüşөк жанагы топосун этин салып ийиптир. Байраппай эт жеген билет да. Жаным топосун этин жеп жүргөн. Каратың батпай калды. Бийликтегилер өнөрдү сыйлайт экен да. Аяктан жыргадым да. Күндө топосун эт жеп алган кантип иштейбиз? Күндө саякактайсың, тияка кетесиң, бияка кетесиң, балдардан көпүлдөп иштейт. Тимле жыргадым эркин. Кандай бүтү ошону иштейм. Эмнени кал ошону иштеп кетти. Бирок анан 1-2 баланы кошолуп ошо үйрөнүп кетсин деп да. Үйрөнүп калсын. Бирок бизди билет экен, бияка акыбалды билет экен да. Билебиз дейт да, тиякта. Анан алар айтты, тиякта салынбаган эме бизге бияка салынды деп. Кийин могу неметкенде венгерлерден сөйтүңөр, венгерлер келди. Ушу Венгерия койбойлу депчи. Венгерия койгондо андан кийин балким силерге уруксат берип, бирок азыр сага койдурбайт деп айтты. Алар деле билди. Муну жок кылам деп, бул набат дүйнөгө жайылып кетти. Кудай жалгап. Эми бул жана Кусейин Карасаев мен бактылуу кишимин да. Бакылдабай жүрбөйм. Мен ушу бакылдап атканда күлгөн. Карасам, onu бакылдап атканды Кусейин Карасаев. Утул кичке коркпой бакылдап атканын карап кой, манас деп. Мен деле ошентип бакылдай коеюн деп, 32 чишин чагып түрмөгө камап койгон дейт. Сен бактылуусуң, карасаң да бакылдап коркпой сүйлөп аткан деп. Анан сен кетип баратканда баягы мындай сен түрү басып жүргөнүңө сүйүн деп койду да. Балам. Мен көргөн кортукту кара чаар жыланга каалабайм балам. Анан азыр мен ойлосом чынында мен бактылуу экен. Азыр мен жыргап жүрөм, оюма келген сүйлөп, каалаганымды кылам. Бирок сыртка чыкканда жыргайм да. Бияктан кичине камап койду. Баягы Америкада 5 жыл жыргап эле жүрдү, 5 ай. Аякта да ушу жанагы кыргыздын жанагы өтө мындай эс тутумун алып жүргөн жигиттер. Эгер айтып атпайм жанагы кыргыз эгер билимдүү болсо, эс тутуму күчтүү болсо, мага жакшы болот. Аялым чардайт экен.
эс тутуму жок, билимсиз болсом да мага кыйын болуп калат. Бакка түнөп калмакмын анда. Күн билимдүү кишилердин ажалдуу кесиптин жана мирланга жырга берип жүргөн. Жана ресторандарда тамак ичип, каалаган жагыма кетип, аризондуман кыдырып жүрдүм. Менде бир тиын акча жок. Килтине жип отурган. Көрдүм, ошон үчүн мага окшогондорго эгер кыргыз билимдүү болсо, өрнөктүү болсо, өтө мындай жана Касым Тынысына Жусуповдуктарды эгер биликке келсе, анда менин ишимди билат да. Мен анда көкөлөй бердим. Анда мен ого жана чардай баштайм да. Ана канчалык билимсиз болсо, ошол элин алыстаганыбыз анда кыйын болуп калат экен. Дагы жакшы кичине аман жүрөт. Ошон үчүн Кусейин Карасаев түгөлбөс ушул доорду бүтүшкөн да. Ушул заманда жашагыбыз келген алар. Азыр ушул заманда жашаганда алар көп нерсени жасап калмак да. Ошо бычактын мезинде да алар жасап кетти. Айтматты да, бычактын мезинде да ошо чыгармаларын жасап кетти да. Алар бирок генийлер да алар. Алардай боло албайсың. Ошон күндө төбөлөйт дейт. Күндө жанчып атканда дагы эл менен аралашып, мага окшоп монтип жашаган эмес. Бендешке да жашачубуз. Бендешке жана темирден жана камоктор го. Анан кышында жаан жаап турат, суу таап турат дейт. Анан эл менен жашаганга да болбойт дейт. Эл душман. Анан алысыраак элден алыс жашайбыз дейт. Бендешке да. Анан мыткот Айша апанын башы тигет. Аны Токонбаев сүйчү, ошого тийбей, мага тийип анан курат. Башы тигет деп койду. Күн ошондо кортукта алар кырып кеткен эмес, мага окшоп наалыган эмес. Мага окшоп ажылдаган эмес, кырып кетпей жашаган. Өзүнүн билимин жасап, ошо өлөөрүндө эле жана наамдарын ага чейин наам алган эмес алар. Анан кийин жана талай ташмаматтардан сурадым да, кандай лекция өчүрөт, кагазда карачып кеткен да. Ошону да билдирбей көтөрүп сабыр менен, Эч айткан эмес, мен даттан олуп чыгып атпайм. Кырып кеткен эмес, кийин мен барганда айтты, ошо тишин чагып түрмөгө мага айтты. Күндө төбөлөйт дейт. Эч даттанганда просто жөнөкөй айтып коет да. Төбөлөгө. Эми ошолордун касиети ошого жолуккан адамдарга оошуп калды да, сизге окшогондорго. Бул ошо көз менен көргөндүн, көз тиктешкендин өзү чоң нерсе да бул. Ошон үчүн азыркылар жок, биз мына бияктан эле өзүбүз башка илимди алып мынтип кетебиз деп атпайбы? Мен айтам да, жок, буларда касиет бар, буларда катылган нерселер бар. Ошолорду көрүп, ошону алыш керек, ыраазычылыгын менен деп атам да. Анан ошон үчүн биз дагы ушундай сиз айткандай бирөөнү угуп калсак барабыз, сөзсүз. Тегил экен деп анын бир сөзүн угайлычы, бир карайлычы, мындай көзүбүз тиктешейличи дегендей эмеде жүрөбүз да. Анан өтө рахмат ушу сиздин дагы ушуну ачык айтып берип, мынакей эми булар дагы ушу илим издеп жүргөндө адам деген чарпылат, ар жакка барып сүзөт, кандай кылышты, эмне кылышты. Ушундай адамдарга кезиктикенде булар өзүнөн өзү эле ачылып калат да. Ушул баягы мен башыман өткөн ошону түшүнүп атам. Ошол маалда айтып атпаймын, жана академияны өткөндө карайлап калыпты. Сүрөт тартайын десем нөл. Тигини кылам десем нөл. Бияка барсам нөл. Көлөкөмдү барасам нөл. Жана ким айтканда нөл болуп калдым да. Ошо улуу адамдардын жанында өзүңдү тааныйсың да. Негизи эмне кылыш керек? Ошо аямды билем, ушул ойлонуп, бак ушул жөнүндө сурайынчы деп. Кийинки ойлоно баштадым. Кусейин Карасаев билет да. Кокуй барайын деп. Темтеңдеп жүрсөм анан жанагы бир Айбек Түмөнбаев деген бир журналист ошого кезип калды. Жолдо гынайтып кетип бараткан. Эмне ал капаланып? Ой, Кусейин Карасаевдер жумуштан. Ой, Кусейин Карасаев кызы ой жетеши. Кире калсам кызы үйүндө экен. Анан ушу Кусейин Карасаевга барып, аксакал менен кезип жумушум бар деп кой. Сразу адресин берип атты. Барсаң үйдө караколдо деп. Анан таң алышты да. Анан бир күнү келсем бир бизнесмен, бир таластык бир бизнесмен кыз бар. Кээде келип турчу. Келип анан настроение жок жаткан, мыркыйып жатсам анан эмне настроение жок, өтө караколго барайын деп. Как раз мен жаңы машина алганда мен алып барып келем деп. Как көзү кыдырып келем деп. Анан ушуна Кусейин Карасаевга кезиген мен алып барып келем деп. Сен эч жака чыкпай тур. Түшүнүп кет. Кыз киши мени алып бармак да. 2-3 күндөн кийин пилпилдеди. Муш кийинип алыпты. Чык деп. Боржой кыз болчу. Эмне болду сен? Сен Кусейин Карасаевны алып барып келейин деп атам. Жаңы машина алдым да. Анан тактырак болуп сүрөттөн алып ошо ойдон чыгып отуруп кетип жаан жалды. Эмнеге барып атасың деп сураган жок. Ал киши көлдү кыдыра алды. Анан барып жолдо барып анан эме айттым, балбайдын эмесине кичине зыярат кылып кетейин деп аяктан токтосун бир аксакал түшүп калды. Акыр тиги киши салып алды. Жолдо аны менен чардадым. Барып караколдон барып анан адрес ошол киши айтты, боякта деп. Барсам Кусейин Карасаев үйүндө экен. Чоң дасторкон жайып койчу, Айша апа. Кузул киши экен ай.
келсем эле анан ай балам жанагы өртөк тумшук неме көп келчү деп. Ал өртөк тумшук митинде айтып. Ошондон көп келчү да анан жест менен сүйлөткөн. Көп келет дейт. Келип эле анан мынтип айтты. Түгөлбай Сыдыкбек менен менин даражам бир деп айтты. Кандайча даражам? Анан аянды сотто, менин аянды сотто, анан даражабыз бир деп болот. Жөн сүйлөбөйт, анан мен тең түшкүн калды. Анан отуруп Айша дасторкон кийилтеген эме деди, дасторкон жай. Экөөбүз чартап атабыз. Анан тийгиз отуруп тоңуп калды. Улам күмөндөр улам барсам настроение чыгып көп болуп калды. Карабай калды. Бирөө бара деди. Ишке чыктык. Сөзүн бүтүп, аз. Кеч кирип баратканда анан тиги байкады да. Эме жазды. Колуктун үстүнө ойлонгон экен, да жок. Мен жардам берип келген ушу киши менен анан жазып берген. Жазып берип анан чыгып бараткандан Айша апа айтты да, ай дагы батаңды берди. Анан батасын алып жаан жап кетти да, чыгып бараткандан анан ай апа, ата деди, жаан жап атат, чыкпайлы го, мен чыгып алып кетем. Жок деди. Жаанда чыкты. Жаандан чыгып мен ой кийги жок, ошо экөө кошо чыкты. Баласы чыгып анан бүтүп калды. Эми сен борборго бара бер деп койду. Анан кийин Айша апаң болуп үчөөбүз бирип иштейбиз. Мен кеткенде эле каза болуптур. Мен кеткенде эле Айша апаны чакырып туруп, мага уруксат бер. Мен кетейин. Кетейин да кым кетпейди кетти. Мага уруксат бергенин Айша. Мен кетейин. Жүзгө чыгып каза болду. Акыркы эмелерди кым кетпейди. Ошо акыркы эмелер болуп калды. Мен ошол кишиге көрүп таң калдым. Ошол кишини карап отуруп, мен ушундай боло алам. Ушундай киши боло алам. Сабырдуу, кым кетпейт. Мен чыдабай кетем, кээде ушташып кетем. Өзүмдүн эмен баарын көрдүм да, акмакчылыгымдын баарын көрүп, ушундай адам болобу деп. Сүйлөгөн сөздү, бир сөздү 10 кайта алып кетем деп кээде. Ал убакта ошону ушташканды токтоттум, ушул киши ушундай да болобу деп. Көргөнүңүз. Өзүн көрүш керек экен да. Көрүш керек да. Көргөндөн өзүңөр өзүң тарбиялап карап ушундай да киши болобу. Анан айтматты көттү, таң калдым мен. Сүйлөгөн сөзү бир эмоция жок. Салмактуу сүйлөдү. Мен чыдабай кетем, жарылып кетпесмин. Татырактап оңго ташып кетип атпайбы. Кадагысы балам чыдабай өбүп кетип, ата болду дейт. Жакшы эле мүтүп отурмун, 5 мүнөттөн каярда бар. Дагы тажап. Siz de hudul ekesiniz. Algıda falan böyle. Jarlı böyle mi? Bomba jarlı jarlı. Qanday jana Jusuf Mamadu tаңдап биринге чөзүп, бир кым кетпей. Нема сата жок, акырын сөзүн таңгала сүйлөгөн сөздөрүм бар тең. Шурга түшкөн дейт. Куттай болуп буюп калган эмелер да бар. Угат таңгалдым сүйлөгөн сөз. Jusuf Mamadu ошол энергияны көрдүм. Салмактуу сүйлөп атат. Отуруп өзүң сарсак өзүң ким экенин көрүнөт экен да. Төн элемдер күчүк байланып күчүк сыяктуу болуп. Эчтеке билбегенин уялат экенсиң. Эчтеке жөн эле тамак ичип жүргөн киши турбайбы? Карагысын чай ичип жибере. Жөн эле басып жүргөнүн көрдүм. Iya. Көлөкө сыяктуу болуп калды. Эчтеке. Эгер аларды көрбөсөң жүрөбү экен чардап мен укмушсун. Бизден улуулугубуз ушунда да. Ошондо экен. Эми азыр ушундай адамдар эл арасында өтө аз да. Өтө аз. Ошо болушунча окшогон жигиттер көргөнүң башка баягы миң айткандан бир көргөн дегендей да. Ошон үчүн анан чыгармаларды окуй баштадым. Аны көргөндөн бул что-то укмуш болуш керек. Айтпап. Аңгимесин өзү окуп чыгасың. Окубасаң бир барекет болуп калчу дейт. Анан айтат, китеп окугандан башка сенде жумушуң жок. Элдин баары чыгып китеп жөн талашып окуп отурасың. Окубай калсаң бир жериң кемип калчу дейт, бир барекет болуп. Аны билип алганда, анан мисалы окуп атканда ошол окуяга сен да кирип кетесиң, кирип кетти ошол. Жанагы кылымга аралашып ошол окуяга кир, ошол доорду көр, ошол адам ошентип өсөт экен да. Өзүң ачылган ушуну отуруп.
Анан таң калдым да. Акыркы жана Болот Шамшиевдин жана Кожомкул жөнүндө сценарийин берди да. Чыдабай кетип келип эле окудум да. Бирде окшойт. Келип эртең менен эрте чалып Майрамкул окудум. Кандай экен деди. Кино көргөндөй эле болдум. Анан кел деди. Барсам анан таң калдым, окуп мен ошо кирип кеттим да. Кирип кетип анан байке дедим, кантип жаздың сен? Эми сизден кийин точно дагы кыдырабыз. Жамжан. Ал көзү тияка кирип алып жазып турду. Кожомкул жөнүндө. Көрүп анан кино тартып экөөбүз сүйүнүп, экөөбүз өзүчө мага ошол алдап кирип өтүп кетет экен. Экөөбүз шаардап атабыз. Аял тамак берип, уюзда кино тартабыз деп экөөбүз сүйүнүп, кинонун художник болуп калдым. Аягым менен мактап, уюзда мына Кожомкул жолунда тартап турган болдук. Эмелер окуяларын айтып берип, момдай экен, тигиндей экен да, ал дегер чет өлкөлүктөр кызыкмак. Ошо кайыт дүйнө жөнүндө жазган экен. Каба жөнүндө. Окуп жазган экен. Отуруп анан аябай кинону элестете баштадым да, таңдын бир кино чыкса, бул кыргыз бренд болот. Бир айга чейин чыргап турган кийин батыр каза болуп калды. А бирок казалар да чалды. Эмне деди? Аялдык менен Акыркы эмелери калып кетти да, чыкпай кино. Бак айткан айт анан кетти. Аямды угуп турган. Өлөндү каза болуп. Бүт айтты анан. Сүйлөшүп анан эмеси менен интернеттен каза болду деп чыкты да. Акыркы эмелерин Бирок мен выставкама келди. Выставкага келип, анан ал интернетте сакталып калды сүйлөгөн сөз. Келип анан мени братишка деп коет, мен братишка. Ошол Манаска мен бул көчө иликтеп жүргөн экен. Жана Манас тарткан сүрөтчүлөр бар, жана белек, эмеге чейин бар. Эметкөр анан эмеден бар, мактаныч болуп ошо интернетте айтты да. Анан мен братишкам болот. Мирлан Тамойлов мага сөз бер, мен сүйлөгөн сөз болуп кетейин деп. Мирлан ким? Мирлан Самоков. Самый Выставканы ошол алып барчу болуп аткан. Анан ошо айтты, мага сөз бер, мен сүйлөп алып кетейин деп. Келип анан мен колуман кармап ал киши кетти да. Кетеринде көп жерде отурганда эле мындай жакшы сөзүн айтып, мындай батасын айтып жүрчү да. Казакстанга барганда дагы бир жерде бирдеме болуп суу сап эмеге чыга калгам. Чыга калсам, ошол жерде жана биз тосуп алган кишинин аялы мени таанып калган экен. Махмут деген чоң бир Салымбектин ишкери да, ошол чакырып. Майрамкул жүрүп биздин боз үйгө кирди да. Боз үйгө аякта жанагы казактардын, анан орустардын эмелери отурган, ак сүйөктөр отурган. Болот Шамшиев ошол жерде отурупту аялы. Анан отуруп эле отурсам Болот Шамшиев жанында отуруп калып тергетти, бул жерде кайдан да чыга калдым. Жакта башка, ар жакта башка эмеде отуруп тердетти бул жерде. Тамакты жүрөк басып, чыга катыш керек болуп атты. Чыга албай калдым. Болот Шамшиев маңдайымда отурат. Отуруп өткөндө мен биринчи Болот Шамшиевке сөз бердим. Эмелер бар. Орустар да, казактар да өтө кадырлайт экен. Болот Шамшиевке. Биздин ошо улуулардан Төлөгөн Касымбектер Казакстанда аябай бөкөлөп жүрүштү да. Ал кезде ал чыгармасын чыгара албай жүргөн кезде ал жака чакырып ошол кишиге сөз берди да. Ал киши сүйлөп анан чыгып туруп анан сүйлөп отурган. Мени кошуп кетти. Өзүм акактап терде өлгөн отурган. Кантип чыгып кетем депчи. Тер молда кеткен бул жерде бар. Кайдан да кире калдым деп тентең деп тур. Сонун вот сидет мой братишка Майрамкул деп менин атымды атап белгилери менен тааныштырып отуруп. Анан отуруп анан Махмутка айтты, "Ой, бул Майрамкул деген сенин тууганың болот. Бул кыргызда да жок, казакта да жок, кыпчакта да жок. Бул өнөрү ушундай." Табыштады да. Тер отур кетти. Кайдан да бир жака коюп кеткендей болуп. Отуруп анан тигиле ошо. Ошондо казакта ошондой баалап калды да. Танып калыптыр да, бала. Ушундай жигит бар. Махмут. Ушуну көз кырың салып жүр деп айтты. Көз кырың салып жүр, ушундай жигит бар. Мындай жигит казактарда да жок, казактар катып айтты. Кыргыздарда да жок, кыпчактарда да жок. Кишинин ушундай өнөрү бар. Ушуну көз кырыңга салып табыштап кетти. Сонун. Жан жок. Аралашып калган. Жали саткан өлөлөр ал менен киши аял жакшы маңды. Башта атама барганда эле барчы. Кемпири да жакшы киши болчу. Сүйлөшүп тамашалашып. Ал ошол эң эле эмеси бул ким кабага көп барчу. Көлгө барып сагынышып барчу. Ал киши бүт Манас айтып берип жанагындай кептери бар болчу. Мен азыр дагы ойлотуп, куймалуу экен. Эс тутум күчтүү экен байкадым. Анан мен ойлосом, кыргыздын 3/4 ошондой. Башта баардык кыргыздар ошондой болгон. Сүйлөп атканда ошондой.
апталык эс тутум иштеп. Ошол акыркылар экен, азыр бизде эс тутум жок да. Жанагы лекция окуганда ошол сразу эле билген да, окуп ошондо. Мисалы кандай окуяны айтса, жанагы Кара Кабылдан байкадым да. Жана Санжыр айтып атканда, ал киши бирөөдөн уккан экен. Бирөөнү айтып, ошол уккандагы айтып берет. Еще көркөмдөп, жест мимика кылып, кыраат менен кетип, жана Ормонхан жанагы табыштаган сүйлөгөн сөздөрүндө да ошондой. Жошо менен келгенин жанагы бүт жана эмелерин баарын сүйлөп атканда андай сүйлөй албайсың. Ошондукта керемет, ушунча таасирленип калганда, сөз сүйлөп атканы, отурганы, чай ичип отургандарында, сүрөтчү карай бересиң да, кемпири менен тамашалашканы, чай ичкени, сөз баштаганы, сөз бүткөнү, үйдө да карап отуруп таң. Ал жөнөкөй, ал эч ким билбейт, ал Кара Кабыл менен Дасан Самов айткан, ушундай. Ал киши каза болуп калды болуш керек да. Ошондой көрүп таң калган. Эми ошондой кишилер ээчип барып үйүнө барчумун. Айылдан деле жана ат минип тайган же бүркүт жетирен киши эмесине чейин ээчип барчумун. Бар энергия кызык да ошондой. Ошонун баарында кызыгып өзүм ошондой болуп калгам. Анан бүт 30дан ашты, 40ка чукулдап тайган, күчөп. Акпаты суу, кайры күчөп. Баягы өзүң менен эле окшоп кетпесе. Ошондой болуп калат экен да, көргөн. Дагы үйүм бар зоопарк болуп. Ар жагында карышкырын байлап, ар жагында ылаачын үйдүн баары канат болуп жоготту. Күндө мишектеп көгүчкөн алып келет. Анан эми муну азыр ойлодум, азыр муну аппендикс кылат экен. Таза аппендик экен да, бүт отуруп, оюма келгенди кылып, ээн баштап коет, аялмайт, ээн баштап. Туп-туруп ат башыга кетесиң. Эркин экенсиз да, эркин болбоюнча кыргыз өнүкпөйт да, эркиндик. Даана эркин экен да. Эркин экенсиз, эркин бойдон калыпсыз да азыр. Азыр кысылып эркин болбой атпайбы, мына эркектерибизге айтып атабыз го, эркин болбой атабыз. Аялым деле текшербей алган. Иши үйдү таап келсем болот. Тайгандар да көнгөн, киши келет, тайгандар да отур. Мен да ошо жүнү кеттиң. Тайгандар эле даяр болуп турат экен да. Анан айтчы дайым, сен жок, анан жумушуң бар деп айта албайсың. Мисалы, жип келет да, тияка алып баш, мучпай чай ичип аткан жериңе кетет. Тайганды кошо кетип барып. Анан азыр чардап турдум да, жыргап, чардап. Ошончо балдарын чоңойгондан кичине коклук ойдоп калдым, бол токтотуп калдым. Кыргыз өзү бүркүт да ушундай каалагандай учуп туруш керек, каалагандай. Бирок ошол жаш кезде ошонун баары азыр эми сүрөткө чыгып атат. Анын баары чыгып атпайбы? Аялым айтат, чардаганың эми чыгып атабы? Чардаганым чыкты да. Жакшы да зато ошол. Жайында кымыз ичем деп жайлоого кетип калчу. Боз үйдө жатып, ошол жумушта таңар колхоздогулардан экөөнүкү жер калтапчы. Кымыз ичишин жайлоого кетесиң да. Кымыз ичип анан мустак суга жууп, казгата чучук жеп, күзүндө жана байланган букадай болуп келесиң да. Булардын жумушу жакшы деп коет. Көңүлүң өсүш үчүн жоголосуң да. Анан көңүлүң бир көл бар, мен санап турган жер бар да, тынч, эч кимдер, менден башка киши бар. Ошол жерге барып анан жыргап отурам, уктайм. Жумуш да ошонун баары деп. Жаш кезде аялым айткан жыргадым да, чардадым. Тиги мырланда чардап эле жүрдүм, сен күлөт, сонун сөзүн чардап жүрсүң. Чардаганым эми азыр 1 секунд убактым жок атат. Бүт ошонун баары чардаганым ушакка чыгып атат да болар. Анын баары көрөнгө болуп чыгып атат. Көбүрүп жабырып чыгып аткан кез экен да. Бул композициянын баары ошонун негизинде, ошолорду көрбөсөм балким чыкпайт эле да. Чыкпайт эле. Ар жакты толтуруш керек болгондо. Толсо анан чыгат да, толбосо. Атыр ойлосом ошол жолдордо турда болгон экен. Анан ошол бала кезден тайкемде бүт ителги, куш багат, кайган багат. Ат менеп жүрөт. Азыр ат менен кетип баратканда жөнгөтүп манас айтат күпүлдөт. Мен ойлойм, элдин баары ушундай болуш керек деп ойлочумун. Элдин баары манас айтат окшойт. Мен кыргызда ошондой элестеткем да. Баары ушундай. Баары андай эмес экен да. Анан мен 60га мен деле андай эмесмин да. Элдирип жүрбөйм дагы, токтоп эле. Көрсө кыргыз өзү ошондой, өзү ошондой адам экен да. Мен көрсө ошол үлгүлөрдү көрүп жүргөн экен да. Анан тайнемди көрүп таң калчумун да. Ушундай да чыдамдуу адам. Мен чыдай алмам эмесмин да. Жокко да чыдамдуу, барга да чыдамдуу, бирдемеге да чыдамдуу, бир кыр кетпейт. Бир ачууланбайт. Ачуу жок ушундай адам. Мен кийде чатак салып, бетим тытып, ызы чуулуп, каша кылып ичим да. Бирдеме алып берип, сразу бет тытып, ызы чуулуп, камтырып баштадым. Тайным байкуш барып, кашсайга барып, анан жана май талканда кот халма. Кукуруза ошону алып келет бар. Сан экөөбүз эле ичачыбыз да.
Анан экөөбүз этиш болуп чыгабыз, аркы үстүгү жана подружкаларына барчу экен да. Кээде жана бартовой машинеге түшүп алабыз. Барып подружкалар барганда ошо дагы эсимде чараларда сүт анан эме марли менен ошол эсимде алып калдым. Анан кам каймак менен чай ичет, самовар кайнатып. Каймактаткан. Отуруп бери жакка анан баягы блокноттун эмени берип коюп, сүрөт тартып отуруп. Отуруп укмуш сөздөр сүйлөшөт да. Ал көзү романтиктер экен алар. Кандай болду? Ошондой жашаган. Аябай сонун жашашчу экен. Азыр андай жашоо бүт эле азыр башка жашоо. Кыйналып жашоот азыр. Кыйналбай. Тайнем пенсиясы эле жетчү. Бир 5-6 тогуз бар болчу, бир уюз бар болчу. Бүт башка эчтеке жок. Только бир эме чатакча кечкисин жомок айтып бер. Жок жомогу түгөнчү эмес да. Жактарда просто гонорар ошол жомок. Жомоктор тарбиялаган да. Анан тиги кошуна колуңда тайнем кемпирлери бар да. Аларга мен оймо чыйып берчүмүн. Гонорарым жомок. Бүткөндө жомок айтып берет. Анан кийин үйгө келгенден дагы кошуна колуңда кемпирлер менен дос боло баштадым. Анан мен чакырат, бирдеме тартып берем. Анан кечинде жана алардын бана айтат. Кечинде эшикке чыкпай калат. Анан мамаша өйлүңдүр баягы кемпирге барып кеткен. Арбак жөнүндө айтат. Бок да чыкпайсың эшикке. Мамаша өйлүңдүр баягы кемпирге барып келген. Ошону көп уламыштарды айтчу. Сол керемет жашоодо жашаган турбайсыңарбы деп. Мына ошол кыргыздын эң башындагы бренд болуп чыгып атпайбы, ону көчмөндөр немесине чыкты го, мына бетки түндү. Жок, жана бир аттын үстүндөгү эмелерчи. Эч кимде жок. Кудай жалгап дүйнөгө жайылып кетти ошонун баары. Азыр көбү мен тааныбан эле башкача элестетет да, көбү ушундай болуш керек деп ойлоп пенсиясы келет. Байлыктарым бар ошентип ойлоп кетет. Жок, байлык турбайбы. Сиз эч кимде жок жүр немеңизде байлык болот атпайбы, өнөрүңүздө бул калат дейми, кылымдан кылымга. Эч ким муну кайтала албайт. Мен үчүн чоң байлык. Анан санжыранын баарын кызып касып чыгып кеттим. Азыр бүт түшүнө баштайм да. Анткени баягы болуп жүр, баягы адам даяр болуш керек экен. Даяр болгондо бат түшүнөт экен. Кыпчак анан кайсы уруу? Кыпчакта Кыпчак анан кичүү дагы урууңуз барбы? Жок. Кыпчактын тор аягырам. Мен чоң энем Кыпчак. Кыпчак, кайсы жерден? Жалал-Абадтан. Жалал-Абадта да ошо туугандар бар. Баткенде. Негизи биз тетиги эме Анжан жактан келиптир. Түбү ошол жак болгондор мурда, анан кийин ар жерге кетип жайгашып калышкандар. Чоң атабыз ушу 5-атабыз ушу. Бугуларга Кыпчак анан Тас Чечен. Ушундай. Чечен ушундай бир башкача кемпир эди. Энем бугу да. Кайра төркүнүнө качып келген да. Качып келип анан. Тиги киши кайра кайтпасын билген экен. Эми алган нерсем бар. Кийин эме болсо балким барып калат, бирок билген да. Баласы менен келип анан тиги жана Балбайдын айылда тиги тоңдон анан жеткирип барган экен да. Төркүнүнө жеткирип барып депти. Бул Санжарада Кудай жалгап жазылып калыптыр. Тиги илгери жанагы эл жана бектер, бийлер деп атпайбы? Булар кадырлашкан. Ошо келгенде энебиз жакшы тосуп алган экен. Тосуп алып анан 5 баласын экөөнү алып калган экен тоңдо. Буларды биз алып калалы. 3 балам менен төркүнүгө жетип аттап тондоп дейт. Балбайдын айылына барып жеткирип койду дейт энебизди. Азыр 3 бала, 2 бала да катышып турабыз. Анан атабыз бирок кайтпай калган экен. Бирок аябай кадырлап сыйлаган экен. Ошондо 2 баласын чакырып, моуну өзүңдүн бир тууганда көз болгула. Буларда мондай ушундай тукумдары өзүнүн баласына караган экен да. Кыргыздарда ошондой көрдүм, баягы ошондой мыйзамдар болгон экен. Болбосо башка эл болсо качып келген экен деп кул кылып бирдеме кылып жок кылбак. Баары ошо наркка, ошо каада салт, ошолордун баары ошол менен жашашкан да. Ошого туубасам да билимдүү болгон, туубаса интеллигент болгон. Адамга мындай кыянатчылык кылган эмес. Ошондон баягы тукум сакталып, анан кийин эле биз Кыпчак деп айтып баштадык. Анда айттырбай, тияктан куугун болуп калат, эмне болуп калат деп. Ошону баары билген тукум сакталсын. Ал атабыз деле ошо көп баягы канекейде төркүн, биз энебизди ошо төркүнүнө ачкан да, тияктан болбой калды. Бул нерсе окуя кайра кайталана берет экен. Манаста болгон окуя кайра кийинкиде кайталанат. Кайра кайталанат. Курманбек Батыр да
эпосто көп кайталанат. Чырдакбекте да кайра кайталанып атат. Курманбек Батыр да тиги мени сүйүп калыптыр канышайды. Анан атасы айтып атпайбы, эми биякта деле кыз бар, тандап ал. Жок. Темтеңип кетип атпайбы, көп бет. Анан жолдо баратып анан мындай жиберет, барып тиги алып кел. Талада калып өлөт. Ал Бакбурхан деген мынтип коет, ким найзага чыгып мени жеңсе мен кызымды берем деп. Ал ченебеген батыр экен да. Анан барбай жок десем Бакбурханды көрсөң болот, анан барып сайышты. Жок, мен анан найзанын учуна саям деп турду. Анан айтты, сөөгү талада калып өлөт ал. Эптеп алдап алып келгиле деп. Десем болбой койду, жок, мен чыгып калдым, барам. Ал Бакбурхандын найзанын учуна саяб алам. Анан барып эмесе тиги биздин чоң энебиз да чаңган экен, бул тентип келгениме мээңне тиме берем. Анан бер жактагылар көрүп, бирок айткандай эле тиги кайнатасы Тоңкой Тосаевды да. Тоңкой Тосаев анан жакта аксакалтай бул батыр келип, муну эми алып калалы. Деп анан Канышай көрбөй туруп эле чамтты, бул тентип келгениме мээңне тиме. Анан берки эмелер келип, биринчи карасак көрүп, анан чам деп, анан барып көрүп анан жактырып калган экен. Анан ошондон тиги кимди алып атпайбы, Канышайды алып. Бирок бир эмеси Сейитбек төрөлгөндө тиги да өзүнүн жары өлтүргөн тууруну сол калды. Каныкей билген эмес да. Каныкей да ошо метеден сактап калган да. Айчүрөктү да ошон үчүн көп ошо баягы жары билет өзү. Каныкей өзү ошо сакка Семетей үчүн аман калган. Семетей болсо өзүнүн жары билет да. Сейитбек ошо Сейитбек да ошо кийин тиги төркүндө чоңоюп кайра келип атпайбы. Сейитбектен анан бул Шыдакбек. Шыдакбектен анан тукум тарап кеткен да. Санжирада өзүнчө бир чоң бир жашоо нерсе бар экен, көп ошо көп чогултуп бар, тек жакка чейин кеткен. Муну Тоголок молдо көп чогулткан экен. Бул Тоголок молдо өтө билимдүү болгон экен. Ошол акыркы немесин көбүн жолдон өрттөткөн экен, анан акыркысын Кусейин Карасаевга келип берген экен да. Кусейин Карасаев архивке мен алып барып киргизип, анан 100 сом берген дейт мага. Ошондо 1 сом 1 кой болчу. Анан келип анан Тоголок молдого койбой сенин гонорарың. Берсе албай кой деп кой. Кусейин. Сен өзүң чынтың болсо такыр албай кой. Анан кетип баратканда анан Кусейин чынтың эле деп кара Тоголоктун мен илайып кетти деп кой. Ошо бойдон кетти, ошодон муну деле жок кылып койду ошо. Бирок ал ошо Кусейин Карасаев аркылуу ошол архивде сакталып калган да. Саякбайды дагы Кусейин Карасаев алып калган. Ал тиги жанагы Касым Тыныстанов турат, ушул Манасчы эмеси алып кел деп турду. Барып алып келсе, барсам ошол жакта качканат бир дейт ал. Кытайга качканат. Саякбай. Ошол балда жанагы эметип атпады эле. Эптеп Кытайга качып барып эптеп камынып жүргөн экен. Анан барып анан жок сен чакырып алат. Кусейин коркту дейт. Саякбай депчи. Анан эптеп анан алып келдим дейт. Алып келсем Касым Тыныстанов бир топ менен күтүп отуруптур дейт. Келип эле эметкенде Касым Тыныстанов да баягы мага окшоп жаттап алган эме да. Саякбай келип отуруп, үстөлдү укмуш айтыптыр, кыраатын кетип. Айтканда Саякбай шатчы болуп качыптыр да. Качып баратат тосурган, жетип барып эмне качып баратасың? Жана кара Тоголоктун менен Манасчы. Манасчы эмес ал, Касым Тыныстанов. Сен Манасчы, бас деп кайра алып келдим. Артан баягы жаттап алган, кыраатын келип атайын эметип койду. Анан келип анан ошондо жаздыртып калган экен. Ошо Исхак Разаковду ошого маани берген. Ушулар жаздыртып калган Саякбай. Болсо бул да качып кетмек. Өлтүрүп койгон. Ушулар аман алып калган да, көп Манасчылар. Сагынбай деле ошол жыргап жашаган жок. Өтө мындай эмеде жашады. Акыркы бул Каабай Шабайлар деле көп мындай уркаш аталарын деле көп бааланган жок. Көп бааланбай кетти да булар. Анан дагы жакшы могу кийинкилер Манастар кичине мындай кичине маани берип атат, булар көп бааланган жок. Бааланбай калды да. Саякбайды ошол Касым Тыныстанов, Жусуп Абдурахманов, жанагы Баяр Исакеевтер булар билим ошолор. Ошолордун аркасында мага окшоп чардап калды да. Жасылып калды да. Анан Болот Шамшиевди көрүп калган экен да. Саякбай булар бактылуу да ошо көрүп калды. Мен көрбөй калдым. Мен Тайкен көрүп калган экен. Тайкен көп айтып берчү, Саякбай жөнүндө көп айтып берчү. Деген Саякбайды көрсө азыр баарыбыз эле Манас айтып коймокпуз. Дарып кетмек. Мен кайсы бир кара кообу бир жерде бир тойдо болуп калып, анан бир киши күпүлдөтүп Манас айтып атат. Анан Манас айтып бүткөндөн Саякбайдын кырааты менен айтып атат. Акырын анан
бүткөндөн кийин барып сүйлөштүм да кантип айтып калдың? Мен Саякпай айтып атканда уктап калыптым деп жана. Кулагыма кирип ошондон айтып калдым. Бирок кийин арага чейин жана молдочулукка кирип кетти да. Ушуну бир айтып жүрсөң жакшы болот десем кийин айтып жүрүп токтодум. Кийин ошо биринчи жолу Саякпай жана кассетадан уккам да. Консерваторияга бир день рожденияга барып барып студенткеси да. Тиги бир кыз ошо кассетасын коюп койду Саякпай. Коюп койгондон мен баягы туулган күнгө унутуп калыптым. Анан тиги кыздан сурадым, кассетаны берчи, мен үйдөн барып угайын депчи. Үйгө келип түнү менен угуп чыктым. Кечинде тиги кыздар таарды, сени атайын чакырсак сен тиги Манас туугалы ошондо кетип калдың. Кассетаны алып кетип калдым. Кантип кетип калганын билбейм. Түнү менен угуп чыктым. Ушуга чейин таарынып, атайын чакырсак сен тамак ичпейди ошону алып кетип калдым. Анан түнү менен эртең болсо кулагым угулду. Саякпай айтып. Уктап калып дагы уга берипсиңер да? Түнү менен кечке угуп чыктым. Каттан укпай калсаң бирдеме болуп калчу деп болчу. Керек болгондо. Угуп аябай эме болдум, таң калып. Анан кийин кулагым угулуп атат. Анан кийинен таланталы келди да. Келип анан экөөбүз мен кроватта жаттым, Москва. Жерде жаткан түнү менен Манас айтып чыкты. Уктабай калды. Жап уктап атып гүпүлдетип атты. Угуп жатыр, мен ойготуп койдум. Кырааты менен сонун айтты ол. Угуп жаттым. Таң сүрүп бараткан токтоду, анан тиги жатты. Мен уктадым. Уктабасам анан элес буласына Саякпай бир 2-3 аксакал келди. Ойготтум мен, ай, тур деп. Туруп анан Манас айт деп. Мен кантип айтам Манас? Айт деп анан тамтан толгону менен шоруктун сакылай, шоодурайган капырай, эмче киттим баш, атаңны ушунту айтасың деп. Толгону менен ушуну айтасың деп. Эмче киттим башына деп. Койгонуп кеттим. Саясат менен иш жок. Бирдеменен урдурган окшойм. Саякпай көмөт, атаңны отурайын, ушунту айтасың. Койгонуп кеттим. Талант аясын күлүп. 2 күндөн ошо мен быстап калдым.